3 сферада иш алып барам. Освещение, бытовая техника бар, чоң суммада. Кытайга кызыгуу каяктан башталды ошондо? Айттым, апа, мен Кытай тилине окусам окуймун, болбосо мен башка Россия операцияларда иштейм. Сиздерге жардам берип дедим да. Сиз эми Кытай тили билгениңиз үчүн, байланыштыруучу жактан кыйын болгонуңуз үчүн бул жакта жеңилирээк экен да сиз. Эң негизгиси бул жерде сүйлөшүү да кытайлар менен. Бизде баягы кыргыздарда да ушундай түшүнүк бар да. Кытай десе эле бүт бардыгы честный деп ойлой берет. Кээ бир кытайлар үчүн бул бирөөнү алдап кеткен ийгилик болуп саналат. Сиз карантин убагында ушул ишкерликке көрө кызык баштадым деп атпайсызбы? Эмне себептен болуп калды? Мен баягы ишкерликке баягы акчанын даамын татып алгандан кийин уже кыйын экен ал нерсечи. Уже баягы адамдын мээси дагы ошо жараша иштеп баштайт экен да. Акча тапканымды ойлоп тапканда. Себеп дегенде мен айлыкка иштеген эмесмин да. Айлыкка иштебегенден кийин адам өзү мээ автоматически өзү ойлонуп баштайт экен да бул жакта. Кантип көбөйтсөм болот деп. Кантип көбөйсөм, кантип өзүм акча тапсам. Мына, өзү содада береке бар дейт го жараткандачы. Бул канчалык чын? Сен бир нерсеге жетиш үчүн ошол нерсени оюңда көбүрөөк алып жүрүшүң керек да. Алыстабай иштейсиз. Алыстабаш керек. Адам өзүнү башкарыш эмес, оюну контролдогондо көп жетет да бир нерсеге. Бул деген сөз бизге ниетке байланыштуу. Сен ниетиңде кайсыл нерсеге жетем деп аракет кыла берсең, Кудай ошол нерсени берет да. Эч бир убакта сенин бир максатың мындай туруп эле келип калбайт да. Сен аны оюңда, ишиңде мурда элестеткенсиң, каалагансың ошол нерсени. Нихау Воши Нурсей. Силер Накта подкастынын жаңы чыгарылышына келдиңиздер. Биз дагы деле Кытайдабыз. Кытайда ишкерлер менен тааныштырууну улантуудабыз. Бүгүнкү каарман Максбек Капаров деген байкебиз. Бул байке Кытайда 2016 жылдан бери ишкерлик менен алектенет. Эгер цифрлар боюнча айтып кетсек, бул байке бир жылда 10 миллион долларга чейин оборот кылат экен. Таза кирешеси 100 000 доллардан 1 миллион долларга чейин жетет. Бул байке ошол техникаларды, светтерди Кыргызстанга, Москвага да бир нече мамлекеттерге поставка кылат экен. Ошо Кытай аркылуу иштешет экен. Өзү бул жакта окуган, ушул жакта жашап жарым жыл бул жакта өтүп, жарым жыл Бишкекте өтөт экен. Болбосо бул байке Instagram алып барбайт, блог алып барбайт, эч жакта интервью берген эмес. Мындайча айтканда, жана жашынып жүргөн бизнесмендердин бири. Бүгүн көндүрдүк буюрса, келип туруп ушул Кытай менен иштешүүнүн өзгөчөлүктөрүн, ошо өзүнүн жолун тааныштырып кетет. Кош келиңиз Максат байке. Кош келдик. Кытайча сүйлөбөйсүзбү? Нихао, Воши Мака. Мака деп кыскараак айтып коет экен. Бирок кийиммен карасак, мен көрө Кытайга окшошураакмын. Максат байке, эми Кытайга окуганыңыз мага айтып бергенсиз да, жаначы. Кытайга окуганга чейин сиз кайсы жакта төрөлгөнсүз, кайсыл жактын кулуна болосуз? Негизи мен өзүм Ош областына караштуу Чоң Алай районунун Жаш Тилек деген айылында туулуп өскөнмүн. Окууну дагы ошол жактан бүтүргөнмүн. Бул канчанчы жылдары? Бул 2004 жыл болуп калат. 2014 бүттүм окууну. Окууну бүттүз. Туулган жылыңыз? Туулган жылым 96. Бул развал Советский Союзда бул жана оор учур болгон экен да, СССР чачырап. Эми андан кийинирээк. Андан кийин деле кыйын болду да. Кийинки жашоодо болгон. Балаңыз эсен кантип эстейсиз? Кандай үй бүлөдө төрөлдүңүз? Эми балалыкта негизи мен орто үй бүлөдө төрөлдүм. Аябай кедей эмес, аябай бай эмес, мындай орточо айткандачы. Бирок ал учурда жашоо чындыгында оор болгон. Бизде тем более жанакы Чоң Алай аябай тоолуу жер да. Тоолуу жер болгон себептен мындай кара жумушка өтө мындай бышып чоңойдук да. Бизде в основном баягы айыл жергесинде Чоң Алай районунда негизи картошка менен белгилүү да. Аябагында көп картошка эгишет, даже могу 60 тоннага чейин картошка алышат да ал жактачы. 60 тоннага чейин белгилүү. Бирок жеринин составы башкача, ошол себептен картошка аябай жакшы болот ал жакта. Биз ошол баягы дыйканчылык менен көбүнчө алектендик да. Сиз кичине кезинде дыйканчылык? Кичинекей кезимде. Ата энеңиздер да дыйкан беле? Атам негизи дыйкан. Бирок апам ишкерликке жакын болду. Ишкер дебейбиз, биз ал мезгилде мындай коммерсант деп койт эле. Бар жаман көргөндөр. Бар жаман коммерсант дейт эле. Апам соода менен алектенди. Биз өзүбүздүн чакан бир дүкөнүбүз бар эле, үйүбүздүн жаныбызда. Ошол дүкөн менен чоңойдук. Апам аябай ошол сооданы ошол жерден үйрөндүк го бир аз болсо дагычы. Мисалы Айыл үчүн жергесинде жүрүп. Мисалы үчүн эстесек, эмнени үйрөндүңүз ошол? Мен магазинде баягы алып сатканды, мисалга бизде Чоң Алай жергесинде экинчи күн сайын бир дароо коргон район бар. Биз айылдабыз, районго апам барат эле, ошол жактан буюмдарды сатып алып келет, андан кийин сатат. Мен апам менен кошулуп көп жүрдүм да, кантип сатып алганды, түшүргөндү, ошо баягы подреал темасыны эми кичинекей болсо дагычы ошол мезгилде үйрөнүп, ошодон го дейм соодага болгон бир аз кызыгуу пайда болгон. Азыркы эле бизнес экен да. Бизнеси кичинекей да, мындайча айткандачы. Азыр ошондо Максат байке ушинтип эле иштейт да, Кытайга келет, Кытайдан товарларды закуп кылып, анан башка бирөөлөр жөнөтөт. Бизнес модель ошондой эле экен да. Ошондой эле. Масштабтары просто чоңойгон масштабтагы форматы да бул негизгиси. Кайсы мектепке тапшырдыңыз?
Мен негизи чоң алайда ошол жөнөкөй эле мектепте окудум. Средний школа деп коебу. Средний школа. Средний школада окудум. Окууну мындай орточо бүтүрдүм. Аябай кызыл менен эмес, эми мындай ортодон жогорураак деп койсок дагы болот. Бирок мен жөнүндө баягы ата энемдин үмүтү аябай чоң эле. Мен баягы апам постоянно мындай мени урушуп эмес, наоборот, мындай көтөрүп сүйлөйт эле да. Менин балам чоңойгондо ушундай чоң ишкер болот, мындай чоң мындай депутат даражага чейин чыгат дегендей ушундай үмүттөрдү постоянно айтат эле. Эч качан баягы колунда тийгизген эмес ата энем. Аябагандай мындай чоңойткон да. Бирок кыйынчылыкты да көргөзүп тарбиялат да. Ошону менен эми кыйынчылыкты дегенде кара жумушка иштетип, мындай турмуш Нежный деген кылбай, мынчалык мындай мындай жеңил нерсе эмес экенин түшүндүргөн да баарынычы. Бирок ошол нерселерди бүт өткөрдүк. Бирок көбүнчөсү мени баягы окуу балам деген нерсени бул жака киргизип койгон да. Окусаң сен мындай чоң болосуң, чоң ишкерлерде иштейсиң, келечегиң жакшы болот. Биз сени ушундай үмүт менен кийиндирип атабыз депчи. Тем более ал мезгилде биз билесиз го. Ал мезгилде даже кийим алганга деле акча жогураак. Мисалга мен улуу байкемдин кийимин мага берип, ошентип кийип чоңойгонбуз да ал мезгилдечи. Кийинчерээк биздин жашоо турмушубуз эми шүгүр эле болду да. Апам баягы магазинди чоңойтуп, бир аз андан кийин уже өстүк, чоңоюп. Канча бир туугансыз ошондо? Мен 3 эле бир тууганмын. Эң улуусу эжем, андан кийин бир тууган байкем бар, 93-жылкы. Сен эң эркеси экенсиз. Мен кичинекейи. Ошончо мындай бул чоңойгондо бизнесмен болот деп Ушундай. Бирок үй бүлөдө мен наоборотунан болуп калдым да. Мен байкем кичинекей болуп калды, мен чоң болуп калдым. Ролдор менен караганда. Ролдор менен алмашып калдык да. Себеп дегенде мен байкем эми бир аз тентегирээк деп коелу ушундай болчу да, бирок азыр жакшы. Анан үй бүлөдө ошол байкемди дагы көрүп, тем более ал баягы байкем ал мезгилде баягы жардамдашып үй бүлөгө иштеш үчүн уже 9-классты бүткөндөн кийин эле Бишкек шаарына келе берген да. Бирөөнүн колунда соодага иштеп, ал жактан жүрдү да. Бирок ошол мезгилде үйдөгүлөр бир аз кыжаалат болуп, ал улуу байкем бирок окуй албай калды. Университетте тапшыра албай калды. Канча 10 жылдап Россияда жүрдү, бирок мени окуду. Шүгүр үйдөгүлөр окутту да. Сиз Кытайга окудуңуз, өзү ушу Кытайга кызыгуу каяктан башталды ошону түшүн. Негизи Кытайга кызыгуу мындай болду. Мен Кыргызстанда жүргөндө негизи эле бизде чоң алайда кытайлар көп келет. Бизде кен бар да, KD деген кен бар мисалга, алтын чыгат ал жактан. Ошо кытайлар көп келишет. Анан экинчи себеби мен бир тууган тайкем деле себепчи болду десем жаңылышпайм. Азыр могу бизде чай народ деп жолдорду куруп атпайбы биздин Кытайда. Ошого бир 15-20 жылдан бери переводчик болуп иштейт ошол жерде. Анан ошол тайкем баягы чоң машиналар менен келчү. Ошодон көрүп мындай кызыгуу пайда болду да, тилге болгончо. Мен сөзсүз түрдө кытай тилин окуйм дедим да ошол жерденчи. Тайкеңизди көрүп атып эле. Тайкемди көрүп, ошол бир мындай стимул деп коет го, стимул болду окшойт ошодон улам. Андан кийин баягы кытайлардын иштегенин көрүп, интернеттен көрүп баштадым. Ал мезде жок интернет, сүрөттөрүнү угуп, тайкемден сурап кандай болот деп. Ошодон кызыгуу башталган да. Тайкеңиз эмне деп айтып берчү анан? Тайкем эми айтчу эле, сен кытай тилинде оку, мен сага жардамдашам, ушундай переводчик болосуң дегенден ошондон баштап уже профессияны Тандадыңыз тандаганым да. Негизи мен мектепте окуп жүргөндө мындай саясатка көбүрөөк кызыкчумун, политика. Мисалга мен баягы класстагы окуучулар, мугалимдер күлүшөт эле да. Максат, сен чоңойгондо ким болосуң десе, мен депутат дейт элем да. Депутат деген мындай профессия жок да дейт. Мен ушу депутатка кызыгам деп, мындай саясатка аябай кызыгат. Тарыхка дагы аябай кызыгам да. Карап, мамлекет арасында эмне болуп атат. Ошол кызыгуу негизи до сих пор бар. Тарыхка кызыгуу, географияга кызыгуу, ошону менен катар эле ошол саясатка деп коебуз эми. Өзү негизи ишкерликте ушу саясат деген жардам берет да, геополитика түшүнсөң, тарыхты түшүнсөң. Аябай жакшы жардам берет. Андан кийин бирок эң өкүнүчтүүсү, мен ОЭР тест тапшырганда аз балл алып калдым да. Аябагандайчы. Күтпөгөндөй болду. Мен эжекелерим мага ишенген да, сен көп балл аласың деп. Бирок наоборотунан болду да, негедир. Баягы мен өзүм билемдик кылып даярданбай жүрө берип, уже болот дегенде ОЭРТга кирип өтпөй калгам. Бирде университет. Жок, өткөн бир 110дон бир аз эле ашкан да. Бирок максатыңыз эме болчу да, бюджетке өтүү болчу да. Бюджетке өтүү болчу да, өтпөй калгам бюджетке. Андан кийин окууга тапшырган учурга Ошко келдик. Бишкекке ата энем жибербей коюшту. Ошко жакын. Ошто эле окуйсуң депчи. Кол менен мындай алып келе. Ошко эле окуйсуң, жакынбыз бул жактан деп. Себеп дегенде чоң алай менен Ош жакын да. Бир 3 сааттык жол да тегерегинде. Ошко келдик. Мен балым жетпейт, бюджетке өтө албайбыз. Такыр. Анан 3 күн жүрдүк да, апам артынан. 3 күн жүрдүк, эч университет кабыл албайт. Бюджетке киребиз десек болбойт. Мен бирок бир Кытай тилине гана кирем деп туруп алдым да.
Анан бир азыркы мурдак окуп жүргөн ош педагогикалык институт болчу, ал эмес, азыр университет болду. Ошол институтка келсек, орус тилине тапшырасың dedi. Орус тилине биринчи тапшырасың, сени бир айдан кийин кайра кытай тилине которуп алабыз dedi. Мен ишенбедим да, ошо жүрөгүм эч чыдабады. Анан айттым: "Апа, мен кытай тилине окусам окуймун, болбосо мен башка Россия барып иштейм. Сиздерге жардам берип" дедим да. Мына тандоо. Уже мен окусам кытай тилине гана окуймун, болбосо башкага окубайм деп ушундай чечим чыгардым өзүм жүрөгүмдөнчү. Жүрдүм, кыжаалат 3 күн. Эми апа байкуш баласын карайт да, аябай кыжаат, бул ага чалат, буга чалат. Эми көп деле таанышыбыз жок ал мезгилдечи. Анан акыры сүйлөшүп жатып, мен өзүм максатым, бир кошумчалап кетейин, жанагы бизде Ошто Конфуций деген институт бар. Кытай тили боюнча аябай күчтүү жогорку уровенде сабак беришет да ошол жердечи. Ал жерде ар бир класс жетекчисинде бирден кытай мугалим бар ошол жерде. Бир Ар бир класста университет. институт, университет эмес, институт. Ы. Конфуций. Ал жерде мисалга баягы HSK деген тест болот, 6 уровеньден турган. Ошонун 3-сүнөн өткөн болсоң, жарым жылга Кытайга мындай бекер окууга жиберет. Айына стипендия менен. Бирок мен ал Конфуций институтуна өтпөй калдым. Өтпөй калган себептен бул жактан ОГИПКке тапшырдым институтка. Бирок Кытай тилине өттүм. Аракет кылып жатып, апам бир нерсе кылып өткөрдү да, ушунчалык сүйүндүм өткөнүмдө. Ушунчалык сүйүнүп окуп жүрдүм. Андан кийин жанагы бизде мына OERT сыяктуу тест да, Кытайларда 6 уровеньден турган тест бар. Мисалы бул аябай кыйын. 3 түрдөн турат. Грамматика, угуу, анан жазуу болуп бөлүнөт да. Грамматика 3 тип менен өтөт да, 3 түрү менен өтөт мындайча айтканда. Кытай өзү дүйнөдө эң оор тил да. Оор тилдер. Анан себеп дегенде мен Кытай тилини педагогический университет тапшырылган себептен ал жерде Кытай тили бизге жумасына бир эле жолу кирет. Философия, башка эле сабак. Аябай кыжалат болдум да, мен Кытай тилин кандай үйрөнөм бул жерде депчи. Кийинчерээк биз баягы мамиле жакшы болгон себептен Конфуцийден 2 Кытай мугалим келди бизге качы. Кытай мугалим келди, биз аябай сүйүндүм. Бирок ошентсе да мугалим жетишсиз да. Башка эле сабактарды окуп жүрөбүз, үйрөнбөйбүз. Ошентип биринчи жыл мындай эле өтүп кетип калды. Мындайча айтканда, Теке. 4-5 сөз үйрөндүк да. Мындай сөздөр бар эле. Саламатсызбы, нихао деген сөздөрдөн баштапчы. Баба мама дохаома дегенде, ата апаң жакшыбы деген ушундай сөздөр менен эле бүттүк да биринчи курстучу. Анан бизди ошол HSKге тапшырасыңар деп эле мугалимдер алып кетти, Конфуцийгечи. Биз билбейбиз ал тест эмне экенин дагычы. Ошо менен бардык отурдук. Даже ошол жерде эсимде да, баягы тестте 1-2 деп айтып атат го. Даже ошону түшүнбөппүз да, баягы экинчи уровень тесттечи. Айтып атачы. Эптеп белгилеп, жана Конфуцийдин университеттеринде окуган студенттер аябай кыйындай сезичү да бизгечи. Булар өтө катуу билет депчи. Ошолордун жанынан карап эптеп. Бирок ошондо өттүм тестте. Экинчиде бир нерсе тешенеде өтүп кеттик. Бирок ал экинчи тешнерге саналбайт да. Кытай тилинде мисалга 3-чү уровеньге чейин мындай пинин деп коет. Бул деген мындай англисче эле жазуу да, баягы иероглиф жок ал жерде. Иероглифке чейин эле ушундай жеңил вариант менен өтөбүз. 3төн баштап анан иероглифке өтүп кетет. Себеп дегенде Кытай тилинде 60 миңден ашык иероглиф бар да. Аны өздөрү дагы билишпейт. Биздин нормабыз боюнча 5000ди билсең, мындай газета, китептерди окуй бересиң. Бирок 5000 дагы оңой эмес да. Себеп дегенде бир эле сөз өзү 4-5 чертадан турат да. Черта деп коет, мындай чызым. Аны жатташ аябай оор. Ошентип жүрдүм. Андан өттүм, анан 3-сүгө даярданып баштадык. ОГИПКге келгенден кийин анан ошол жерде түшүндүм, что бул жерде Кытай тили болбойт окшойт депчи. Анан эртең менен сабактан обедтен кийин саат 2де чыгабыз. 2де чыккандан кийин Конфуцийге бардым. Барып бир тартынам сүйлөй албайчы. Кытай мугалимдер бар ал жакта. Баягындай курстар башталды. HSKге курстар башталды. Ошо курстарга катышып баштадым. Вообще түшүнбөйм, жанагы эчекелер айтса да аркада отуруп алып. Көрсө негизи берки ал жерде окуган балдар деле көп деле сүйлөчү эмес экен. Бирок эми бизден жакшыраак билген себептен биз үчүн өтө мындай Кытай тилин күчтүү сүйлөгөндөй сезиле берди да. Анан эми бизде баягы айыл жерден келген себептенби баягы эске тутум аябай күчтүү болчу мендечи. Эске тутум аябай жаттап калчу экен. Сразу жаттап калчу элем да. Мисалга баягы 3-чү уровень тестке даярданып баштаганда ошол китепти баштан аякка чейин үтүп точкасына жаттап алгам да. Мындайча айтканда, мындай грамматика күчтүү. Бирок ооз жок да. Түшүнбөйсүң. Анан 1 айга чейин даярдандым, элестетиң. Саат 2де берки жактан сабактан чыгам. Кечки саат 8ге чейин бир Шу Сяошин деген аты
Bir ejeki var. Ошону ээрчип жүрөм да. Ошону ээрчип жүрөм да, кечке. Кет максат дейт. Кечинде саат 8-9 үйгө барам. Даярданыш керек да. Анан даярданып жазып баштайм. Бир мезгилде уйку келип кетет да. Уйку келгенде муздак сууду коем могу жерге. Бут салам дагы анан Уктап калбаш үчүн да, типа ушундай элдерди ушунда окуйт экенде көрсөчү. эми ушундай учур болгондо аябай чындык бул нерсечи. Жүрөгүмдө ар дайым баягындай мындай мээнет кеткен да ушунчалыкчы. Бутту сууган балам окуймун. Саат 2-3 болуп кетет да. Анан эжемдердин үйүндө жашачумун. Эжемдер жат дейт. Жат эми ошончо деп. Анан эртең менен кайра келип күнүгө ошол. Анан короче мындай болду. 1-2 ай даярдангандан кийин мындай болду да. Баягы эжеке мен грамматикадан күчтүү экенин билип калды да. Анан ошол жерде отурду дагы китепти берип, силер могул жооптордун туура жообуну максаттан сурайсыңар деп чыгып кетчү да. Конфуцийдеги баягы окуучулардын арасына. Алар мени жаман көрүшөт. Каяктан келип алды өзүнчө мугалим болуп алдым, кыйын болуп алды депчи. Анан алар сурайт, могу ответ туура. Мен туура дейм. 100% туура келет баягы ответчи. Грамматиканы күчтүү билген себептенчи мындай эми өздөштүк мээнет кеткен да мынчалыкчы, мээнеттен да бул бүт нерсечи. Анан ошентип жүрдүм. 2 айдан кийин биздин университеттен 4-5 эле мындай студент катышканбыз. Конфуцийден баары катышат. Ошентип бир 3 ай, 2,5 ай өткөндөн кийин жанагы эжекем айтты, максат сен болду 3-рүбөндөн 100% өтөсүң, уже келбей эле кое бер деди да магачы. 100% өтөсүң деди да. Анан ошо менен экзамен башталды. Ал мезгилде бизде мындай болду. 5-курстар менен кошо кирдик биз. 2-курс ал мезгилде 5-курстар менен кошо кирдик. 4-5 кирдик. Анан ошо менен экзаменге тапшырдык. Ошо менен жайкы каникул башталды. Иштеш керек да, акча жок, студентсиң. Ошол мезгилдерде мен мындай деп коет эле. Бизде баягы Ошто, бизде могу Бишкекте деле бар, жанагы Лев Толстойдо Кул базар деп коет. Ох ата. Кул базар деп коет ошонучу. Оштодо бар эле. Ошол жерге 4-5 бала менен чыгат элек. Жумуш иштеген. Серьезно. Ошол жерде чыктык. Болбосо мында окуудан тытасыз. Тутам окуудан. Бирок акча жок да, иштеш керек. Кстати, мындай окуя болгон бир учурда. Троллейбуска чыктым. Чөнтөктө эч нерсе акча калбай калыптыр да. Тыйын да жок. 5-6 тыйын. Жүрөк түшүп кетип атам. Университетке жетсек, кантип шофёрго айтат экенмин депчи, титирип алганмын да кетип атам. Анан жеткенде баягы шофёрго айттым да. Эми Ошто ака деп сүйлөйбүз го. Ака, мен акчам жетпей калды, кечиресиз. Унутуп калыпмын. Сизге кийин кайтарып берейинчи ошол 10 сомду. Десем бир мезгилде сөгүрсө баягы, акчаң болсо түшпөйсүңбү депчи. Вообще кызык болдум да, уялганымды айтпаган. Жанымда бир байка бар экен. Анан бул студент бала экен. Мына мен төлөйүн деп төлөп койду да. Көзүн жаш акчадай эле Аябай төлөп койду. Кыжалачылык аябай. Мындай кантип жеткенин билбейм да университетке. Кыжалачу, кантип ушул 10 сомду берем депчи. Сөгүшүн билдим да уже. Сөктү бирокчу. Конкретно сөк. Бала, акчаң болсо чыкпайсыңбы деди да ал жердечи. Анан вообще башкача болуп кеттим, айттым. Ака, мен акчаңызды анан алып келип берейинчи, бир 10 тыйын. Мен салбай чыгып алыпмын, просто калбай калды акчам. Курсагым деле аш дедим. Сен анан жанындагы бир ака түшүнүп калды дагы. Төлөп койду да. Аябай кыйынчылык болгон ошол мезгилдечи. Андан кийинкиси дагы аябай кызык. Ошо менен жүрдүм. Жайкы каникулга чыктык. Кул базар. Кул базарда Кул базарда бир окуя болгон. Биз классташ балдар менен төртөөбүз турабыз. Ал мезгилде баягы Ошто Онадыр деген жер бар да. Бүт могу өзбек туугандар бар ошол жерде. Кыргыз өтө аз. Өзбек туугандар өтө аз. Мындай көп кыргыз баргандан баягы согуш болгондон бир коркот элек да баргандачы. Ал жакта эме болгон. Анан бир аз окуя болгон да. Анан башка мааниден эмес, негизи. Анан ушундай болуп бизди бир көчө тегесиңер деп алып кетти. Бир байке. Биз мага көчө тегесиңер деп бир өзбек байке алып кетти бизди. Анан бардык. Бир мезгилде бир кычыктарга эле алып кирип кетти. Жүрөгүбүз түшүп атат жана 2-3 бала берет. Бул биздин сатып берет азыр дейт жана дос балачы. Койчу эми жүрө берели. Анан барып баягы жакшы эле баштадык да. Баштаганда жаңы өзбек байке, мен силерге чай алып кирейин деп үйгө киргенде биз качтык ошол жерденчи. Таштап атып бүт нерсени коркупчу. Кетебиз деп чуркап эле марскып отуруп келе бердик кыскасы. Коркконубузданчы. Анан ал мезгилде ал жерге мындай эми ошол жерди не деп коет, Кул базар дечү да. Кул базар дейт. Кул базар дейт, мындай келип топтолуп турасың. Алып кетишет сени любой ишке. Алып кетишет, барып иштейсиң, кечинде акчаңды берет.
Аябай көп иштеген ошо. 1,5 жылдай иштеп чыгып жүрдүм ошол жергечи. Муну эми азыр көбү билбейт негизи. Жарым жыл Бир бою. жарым жыл бою баягындай жумасына 2-3 жолдон чыгабыз. Барабыз, көчө тегебиз, бирөөнүн короосун тазалайбыз. Ушинтип эми үйдөгүлөргө жардам болсун депчи. Бирок негизи апам ушул балам ач калбасын деп постоянно мага тыйын салчу да. Баягы пакетке монча тыйын келет. Баягы проездге коротконучу. А эми ал кээде жетпейт да. Баягы эми эркек болгондон кийин намысыңа тиет. Кайра акча сурай албайсың да ата энеңденчи. Бирок ошентсе дагы кошумча болсун деп эми баягы кээде тияк бияк акча кетет. Эми балдар менен барып каласың кээ бир жерлергечи. Акча жетпейт да такыр элечи. Студенттин баягы орто бир тойгон орто байыганы дейт го. Кээде баягындай Бир байкелер тойгону орто байыганы. студенттин бир тойгон орто байыган деген сөз бар да. Жактым ол. Ушундай сөз бар. Анан ошентип кээде бир байкелер келип бизге тамак алып берип койсо аябай сүйүнчүк да. Түшүнөм муну, түшүнөм. Студент мезгилдечи. Эми ушундай кыйынчылык болду да бизде негизиненчи. Анан ошо менен ал жакта да иштеп жүрдүк, кыйналыпчы. Өзү негизи анан өттүңүзбү университетке? Жок, азыр андай болду. Ал мезгил окуп жүргөн мезгил да. Анан биз Кытайга кетиш үчүн тапшырганбыз да ал тестичи. HSK деп Кытайга кетиш OERT сыяктуу. Бизде OERTде Болбосо Конфуцийде окубайсыз мен. Жок, бери ОГП'де окуймун мен. Бирок Конфуцийге курска каттап жүрдүм да. Бирок ал жактан өтүп кетсеңиз баары эле алып кетип калмак экен да. Негизи ал жактан өтсөм, по-любому мен через Конфуций кете бермекмин Кытайга. Себеп дегенде биздин ОГП менен Конфуцийдин келишими бар баягы жерде. Бунун балдарын алып Бирок бизде конкуренция күчтүү. ОГП'де канча студент бар да. Андан редко 2 же 3 кетет да. Ошончо студенттин арасынан. 3-курс бар, 4-курс бар, 5-курс бар. 5-курс дегенде 93-төрдөн, 94-төрдөн кийин уже 5 жылдык жоюлду окшойт. Бул эме экен да, мындай айтканда тоже шанс на миллион экен да. Шанс да, бул Кытайга кетиш аябай шанс болчу ошо мезгил. Конкуренция күчтүү. Тем более Конфуцийде канча студент тапшырат ал жердечи. Анан ошо менен эң кызыгы тестти тапшырдык, 3-рүү энди тапшырдык. Мен үчүн жеңил эле болду киргенде. Аябай жеңилдей сездик да. Бирок эми кандай болду экен деп жүрөк түшүп, ошо менен ал мезгилде менин байкем Шамалды сайда кафе иштетчү. Азыркы бир тууган байке. Арендага алып иштетчү. Кел мuyaka иштейбиз деди. Келгенден кийин 4 түрдүү шашлык пышырат элем ошол жерде. Шашлыкчы да мындайча айтканда жайындасы келдим, кыжаалат болуп, аябай кыйналып, арыктап кеткенмин окуй берчи. Короче, сөөгү эле көрүнүп калган да. Анан келдим дагы 4 түрдүү шашлык пышырам. Окорочка, баранина депчи, кебаб, анан утка болчу да. 4-сүчү. Анан ал мезгилде ошол мезгилде жаман кыйнаган. Мисалга Шамал сайлык туугандар баягы бизди оштук сарттар дей берчү ал жерде. Сарт дейт эле биздичи. Жакшы эле түшүндүрүп айтсаң, булар баягы түндүккө жакыныраак да сарттар деп туруп эле кыйнай берчү да келип алып элечи. Кээ бирде келип алып шашлыгыңды алып эле аябай кыйнатчу биздичи. Ушундай болчу эми. Ушундай болчу. Эми ал мезгилде баягы түшүнүк башкача болсо керек. Эми азыр өзгөрдү го, андай жок азырчы. Бул реально ушундай болчу да. Шамал сайлык, мен Шамал сайдан болом десе кээ бир байкелер тийишип коем. Йоо, Шамал сайдан мен кыйынчылык күндөр өткөн деп. Кыйнагансыңар бизди. Кыйнагансыңар деп. Шашлык бышырып жүрдүм. Андан Шамал кийин сайдык туугандар болсо комментарий жазып койгула. Шамал сайлык туугандар. Эсимде калган да. Шамал сайда бир жер бар. Баягы толтура арбуздарды коюп койгон базар бар. Мен билем. Ошол жерде иштегенбиз биз. Ошол жерде кафе алып иштеткенбиз. Кафеде иштетип анан артка кетип, короче, мен байкемчи ошенткен да. Болбосо мен мындай окуяңыз аябай берилип кеттим да, Кытайда турабыз да. Кытайда турабыз. Бүт элек азыр. Кытайда турабыз, бирок уже ой менен эмеде жүрөсүң го, Шамал сайда жүрөсүң. Шамал сай Кыргызстанда бүт элек аябай кызыктуу да. Андан кийин бир учур болду. Шашлык сатып жүрүп анан бир официант болом, бир шашлык пышырам да. Экинсең бул. Экөөндү. Анан аябай сүйүнгөн учур болду да. Бизде баягы Кыргызстанда малпуруш деп коет го. Мал алып саткандар малпуруш деп коет бизде түштүктө. Малпуруштар деп коет да. Анан бир мезгилде мен официант болуп отурсам, бир 10-15 малпуруш келип калды. Тамак заказ бергеле. Мындай бутса өтүктөр менен кирип келди кыскасы ичинечи. Анан толтура заказ берди. Алар аябай акчалуу болушат да. Ошо менен баягылар счет жапканы келгенде ар бири канча? Бир 1000 сомдон ыргытып кетип калды да ошол жердечи. Мен аябай жакшы услуга көрсөттүм да, келип акалар келиңиздер деп чай алып келип бирөөсү айтат, иним сен жактың мага дейт. Анан ошентип сүйлөшүп ушул 1000 сомдон таштап кетишти. Счет эсептесем бир 1800 сом беле ушундай эле болгон экен. Ал жакта арзан го, 2000 сомго жетпеген. На самом деле 7-8 сом таштап кетиптир магачы. Анан ошол мезде бир ойлоном. Бул акча меникиби, мен алсамбы же алмасамбы депчи. Же байкеңе Байкеме берсемби деп. Анан байкеме барып айттым.
Байке ушундай ситуация болду. Кандай кылам? Десем, ал эми сен иштеген өзүң акыл ала бер деп. Ошол жерде сүйүнгөнүм айтпа. Ал мен үчүн баягы как будто 5-6 миң сом, миллион доллардай да ошол жерде. Азыркы миллиондор Азыркы миллиондордой эле да мисалга айткандачы. даже даамдуураак ошонун баасы. Андан даамдуу. Азыркы мезгилден даамдуу. Ошо менен андан кийинки окуя кызыктуу. Мисалга HSK жана тест тапшыргандан кийин жыйынтыгы бир айдан кийин чыгат да. Мындай Пекинге келип текшерилип анан барат дейт да самолет менен. Ушундай аябай мындай институтта ушундай правилалары бар эле. Өзүнүн негиздери. Алар мындай аябай честно иштешет го бул жактагыларчы ошондой. Андан кийин тесттин жыйынтыгы чыгат. Менин бир Тилек деген досум бар. Кстати, азыркы келинчегим экөөбүз конкурент болуп жүргөнбүз окууда жарышып. Жеңем экөөңүздөр чогуу тапшырдыңыздарбы? Чогуу бир университетте окуп группалашпыз. Азыркы келинчегим мененчи. Ал дагы аябай тырышып окуйт эле. Биздин староста группанычы. Мен дагы тырышкам аябайчы. Тилек деген Жалал Абадта аябай жакын досум бар, катташабыз. Ал дагы ушу 4-5 болуп соперничество этип аябай окудук да. Жана Тилек досум чалып калды. Досум, мен сүйүнчү бер, мен тесттен өттүм деди кыскасы. Канча алдың? 210 балл алдым деди. Негизи проходной 180 да ал жак. Бул аябай Бизде көп. ОРТде 110 го, ал жакта 180ден өтүш керек. Максимум 300 балл да. 100гө 100 тууруласаң 300 балл. Анан ошентип бир мезгил эле мен азыркы группалаш да келинчегим, аты Айжанга чалдым. Билгиң келип аткан конкретин. Канча балл алдың сен? 250 балл алдым деди. Ал да күчтүү окуйт да анан. Мен мындай кылдым да. Мен Кытай эжекем чалтат. Максат не болду? Текшердим. Мен баягы шашканымда бир букваны таштап эле жаза берипмин да. Эч чыкпайт да текшерсемчи. Баягы толтура цифра бар да. Ошонун баягы толкундангандан бирөөсүн калтырып салып эле жаза берипмин. Эч чыкпайт да. Анан ойлодуңуз да. Чыкпайт. Анан мен өтпөй калган окшойм дедим. Кыжаанат болду, вообще кыйналып. Анан эжекеге чалдым. Эжеке, мен текшере албай атам кыскасы. Кайра жаз деп. Отуруп алып анан бирден буква жазам. Анан тесттин мындай жыйынтыгы бар да. Бир нерсени мияка коюп алгам телефондун. 1 деп чыгап экен, 2 деп чыгап экен. Башында депчи. 189, 200дөн башталыш керек го. Ачып келсем 2 чыкты. Ух дедим. Жүрөк вообще неме болуп кетти да. 2ни ачкандан кийин 8 чыкты. 2ден кийин 89 ушундай чыкты да. Бул деген сөз Почти максимум экен да. почти максимумга жетип калган да. 1,5 суроо эле ката болгон экен да. Ушундай такалган. Мен ишенбей койгом ошогочу. Анан эжекеге тартып жиберсем, аябай сүйүндү да эжекечи. Көрсө бул университетте мындайча айтканда биздин институтта рекорд болгон экен да. Эч ким андай балл албай экен да. Даже Конфуцийде да андай балл болгон эмес да. Кыскасы мындай болгон. Конфуций боюнча мен HSK 3 боюнча ошол мезгилде, эми менден мурда алгандар болсо керек, Конфуцийде көп эле алат. Бирок ал жакта деле салыштырмалуу аз да. Бир институтта, бирок биздикинде рекорд экен ал. Короче, Конфуцийде бирөө 290 ушундай алган экен. Мен 289 алганмын да. Уже почти бир кыз. Билем да ушундай. Мындай салыштырма экен да. Биздин үй бүлөбүздө да ушундай да. Мен эң начар окуган мен да, үй бүлөмдө. Карындаштарым баары 4 тилге чейин билет. Жинде окуйт да. 4 тилге чейин. Алар мындай башкача сезилет да, бар го, окуса берилип, мен антип окуп албайм. Мына 2 башка адам турат да бул. Ошондой болот да негизичи. Андан дагы кызыктуусу бар. Андан дагы кыйындашат окуя. Окуяларыңыз мощный. Айта бериңиз. Окуя кыйындашат. Андан кийин, короче, мен аябай сүйүнүп, кубанычым койнума батпай эптеп, баягы каникулду өткөрдүм. Уже жарым жылга кетесиң деди да, мен Урумчи шаарыначы. Эжекем чалып жарым жылга кетесиң Кытайга деди. Аябай сүйүндүм. Сүйүнүп анан ошентип келдик. Келгенден кийин эмне болуп, бир нерсе система өзгөрүп кетип, мындай деген условияны койду эжекем. Сен Кытайга жарым жылга баргың келди же 1 жылгабы деди. Мен 1 жылга дедим. Бирок сен 1 жылга өтүш үчүн мен сага 1 ай убакыт берем, HSK'дин 4-рүбөөнөн өтүшүң керек деди да. Уже макул болдуңузбу ошого? Же мындай 6 айга эле кете бересиңби же 1 жылга деди. Тандоо деди. Бирок азыр эгерде сен HSK 4төн өтөм десең, бул жагың неуверенный болуп калышы мүмкүн деди да. Гарантия жок бул жагына деди. Кетпей да калышы мүмкүн деди. Ойлондум. Толук 20 күн убакыт берди мага. 4төн өтүш. Себеп дегенде 3-рүбөөндөн 4-рүбөөнгө өтүш үчүн аябай эле кыйын да. Уже бир ступенька өйдөгө секириш керек да. Мисалга, тем более бизде могул ОГИП'де Кытай тили жумасына 1 жыл кирген себептен кыйын бул.
аябай эле кыйын. Конфуцийде күнүнө Кытай тили болгон себептен оңоюраак ал жакта, жеңилирээк да мындайча айтканда. Анан ошо менен мен 4 тандадым кыскасы. Болду өтөм дедим. Өтөм, мен 1 жылга кетем дедим. Эжеке точнобу деди. Точно дедим. Кыскасы графикти коюп алгам үйгө. Баштадым 4 немелерин жаттап баштадым. Күнү түнү окуймун. Күнү түнү окуймун. Анан кыскасы 4-чү рүйөнгө кирдик. Бир 20 күндөн кийин 4кө кирдик. Аябай кыйналып чыктым да. Мындай мурдага караганда кыйналып чыктым. Өтпөй калдым окшойт дедим. Өтпөй калдым окшойт деп кыжаалат болуп чыктым. Макул эми бул жагы насип деп. Анан 1 айдан кийин тесттин жыйынтыгы чыкты. Канча? 225 бала алып. Өтүп кетиптин. 225 алыппын да. Мурдага караганда аз. 20 күндө эле даярданып 20 күндө уже 225 балга чыкканмын да ошол жердечи. Бирок аябай аракет кылгам күнү түнү. Мындайча айтканда 20 күнү эми ар бир адам өзүнө билинет да кыйынчылыгычы. Мен 20 күнү уже баш жакшы иштебей калган да мен ужечи. Бир иероглифти эстесең унутуп каласың. Кадимкидейчи. переживание да көбөйүп Переживания да боло берчү. Бирок киргенмин, бисмилла деп кирип, ошентип 220 алып, анан Кытайга өткөм. 1 жылга. 1 жылга мындай акысыз 2500 юань стипендия. 2500 юань бул азыр 30 миңге 28 миң сом болот. элестеткиле ошо ал учурда 28 миң сом табыш 28 үчүн миң сом табыш үчүн канча аябай. эмгектениш керек эле? Бир гана тамак ашыңа кетет. Жатакана бүт баардыгы бесплат. Бүт баары бесплат. Бул жакта окугансыздар ошондо булар. Бул жактан окуганбыз. Бул жакта да жийинде окудуңуздар. Бул жака келгенден кийинкиси да кызыктуу болгон мындайча. Айта бериңиз. Келеле да убакча. Ой, Бул жак да кызыктуу болгон. Бул жака келгенден кийин бизди кытайча үйрөнгөнүбүз мындай нольго окшош эле болуп калды да. Кытайлар сүзүсү түшүнбөйбүз жакшыча. Кыргызстандагы эми Кытайда, бул жак бүт Кытайда. Анан мындай учур болду. Биз кышындасы жөнөдүк. Аябай сүйүнүп жүргөнбүз, чемодандарды алып алып. биринчи Ушундай жолу эме болуп туруп, чет өлкөгө чыктыңыз беле ошол учурда? биринчи учурда чет өлкөгө биринчи мезгил ошол мезгилде болду. Бирок ал мезгилде дагы бир окуя болду. Аны унутуп калып кошо кетейин. Кошуңуз. Баягы бизде бир посольство взрыв жарылып кеткен мезгилге туш келип кеткенбиз да. Бизге приглашение Кытайдан келет. Келгенден кийин, короче, биз визага тапшырганы, документтерди көтөрүп алып Бишкекке келебиз биз. Бишкекте тайкелерим аябай көп да. Үйүндө отурам. Бир мезгилде Аламединский деген базар бар, ошол жерде отурсам, тайкем келди дагы. Посольство взрыв болуп жарылып кетти. Бир учурда болгон да, ошондой жарылып кеткен учур болгон. Ошо менен мындай учур болду. Жарылып кетти. Биз аябагандай чочудум да мен. Жээним, посольство жарылып кетиптир го дедим. Андан бир күн алдын мен документ тапшырып чыкканмын. Документтер чогуу жарылып кетти. Документтер чогуу жарылып кетти ошо бир нерсе болду. Жок. Ошо менен бизди 6 айга кечиктирип койду. Университет. Кийинки семестрге келесиңер деди. Элестеттим, 6 ай аябай кыжалып. Мындайча айтканда биз аябай мындай сүйүнүп ошол жака күнүгө баягындай Кытайды сүрөтүн көрөм телефондончу. Ушул жерге барып университетти бүт тактап койгом. Бул жакта университеттер аябай чоң да. Мындайча айтканда бир университет бир айылдай эле бар да биздин. Ушундай чоң жерде жайгашкан да. Тынбай көрөм, болбойт. Анан кайра окууга барышка туура келди да. Окууга кызыгуу болбой жүрдү баргандачы. Аябай кыжаалат Өткөндөн кийин уже кыйналып, өткөндөн кийин уже кетиш керек, качан кетиш керек? Көпчүлүгү сурайт. Максат качан кетесиң Кытайга депчи. муну улам сайын Улам сайын сурайт. Сабакка келбей баштадым кээ бир күндөрдөчү. Кыжалачылыктанчы. Анан ошентип кыйналып жүрүп, анан экинчи семестрге университет приглашение жиберди. Анан биз ошентип Кытайга келдик. Келгенден кийин анда да жөн жүрбөйм, эми баягы өзүмдү өзүм кыйнаганды жакшы көрөм да кээдечи. Мындай өйдөгө секире берем да кээдечи. Кыйнаш үчүнчү. Келгенден кийин A, B, C, D деген группа бар экен. Биринчи эле Эйине түштүм. Эй деген өзү максималный эң күчтүү группа деген сөз да. Мен биринчи 1 жылдыкка келгенде бир гана язык, тилди гана окугам, профессия жок. Тилди гана күчөтөсүң, кайра кетип Кыргызстанга улатасың. Мындайча айтканда, экинчи, үчүнчү курста келдим да Кытайга. 4 жылдык да окуч, үчүнчү курста Кытайда 1 жыл, үчүнчү курста Кытайда окудум мындайча айтканда. Ошо мен тилге келдим. Ал келгендегиси да кызык болгон. Ошо мен Эйге кирем дагы мен мындай разговорный жакшы эмес. Грамматика жакшы болгон себептен мен мугалимдерге айттым. Бул мен үчүн оңой экен. Мен башкага окуйм дедим, короче. Өйдөгөдө. Ал жердечи өйдөгө коркпой айттым да. Өйдөгө десем, мындай болду. Көлдүктөгү бир Сарке деген бир байке бар эле. Ал да келип калды. Анан бизди 2 жылдык магистратура деп коет. Ошолорго кошуп салды экөөбүздү. Группада эң кичинекей мен элем. Киргенде алар мурда 1 жылдан окуп кеткендер да Кыргызстанга. Кытайда 1 жылдан окуп кеткендер. Мен биринчи болуп кетем Кытайга.
БГУда мугалим экен бирөөсү, бирөөнүн атыста мугалим экен. Чулуу эле бир кишилер экен. Чоң эле мындай көбүнчө 8 кыз болчу, биз 2 эле бала элек. Бизди кошту. Жеңип өтпөй калды эле. Ал жеңе кийинчерээк келген. Ал жеңеники да кызык, ал загранпаспорту кечигип келбей калып кеткен Кытайдан. Загранпаспорт тапшырбай жүрө берип. Кытай кыздарга кетип калайын депсиз да. Калып кеткен да ошол боюнча. Жеңе привет. Ошол боюнча калып кеткен ал кыжаалат болуп калып кетип. Ошол менен университетке келдик. Мен өзүмдү өзүм кыйнап 2 жылдык магистратура окугондарга кошулуп алдык экөөбүз. 0 мен алардын жанында. Ошондо эмеңизде окууңуз да 2 жылга созулдубу Кытайда же ал Жок, созулбай 1 эле? жылга эле кошуп койду бизди. Просто бирок 2 жылдык Бирок 2 программасына. жылдык программасына кошуп салды бизди. А, Алар магистратурада кыйын да. Биринчи келгенде түшүнбөйм эч нерсени. Аркада отурам, бирок ушундай аракет кылып жазам. Кытайда окуу аябай оор болчу. Айрыкча биздин Урумчиде аябай мындай строгий деп койдук, аябай строгий болчу да окуучу. окуу боюнча суроолорум бар да, өзү кытайларды айтып коет го, жана алар суицид да кылып салат, ушу жарышканга ушунчалык убактысы жок, мындай керки балалардын депрессия болот, окуса аябай деп дүйнө жүзүнө ушундай слухтар болду, чындыкпы? Чындык. Аябай катуу окушат. Мен деле ошондой нерсеге кабылып кете жаздагам да Кытайдачы. Мисалы үчүн. Кайра өзүм кармап калгам. Муну айтып бериңиз. Ушуну айтып берем. Мындай болгон. Эми муну көпчүлүгү билбейт, азыр окуган группалаштар укса дагы Шок болот. Шок болот. Айтыңыз. Керек депчи. 2 жылга келгенде мен үчүн аябай кыйындай сезилди окуучу. Себеп дегенде биз эртең менен мындай болот да. Саат 9-да окуу башталат. 9-дан 1ге чейин окуу болот. 1ден кийин обедке чыгып эс аласың. 5тен, 4төн 5гече дагы сабак болот. Кечкисин 7ден 10го чейин дагы сабак болот да. Кечкисин 7ден 10го чейин дегенде эртеңки күндүн тапшырмаларын аткарасың. Чоң кыйын болчу. Мындайча айтканда 16 этаждуу университет, үстү жатакана, асты 7-чи этаждан баштап бүт университет. Мындай окуу корпустары да, киресиң. Ошо кыйналып жүрдүм. Анан бир ошол жерден мугалимдер айтты, түшүнбөй атасың, кыйналдым. Жок, мен до конца кетем дедим. До конца окуйм дедим, Жок, кыймылда, до конца окуйм дедим. Бирок мен үчүн аябай кыйналгам ошол мезгилдечи. Мен айттым да. Мындай максат койдум, 1 жылда, буюрса 1 жылга чейин ушулардын уровенин катарында болуп калсам, мен арманым жок эле дедим да, короче. Күн ичинде окуйм да. Кечинде да чыкпайм баягы жерденчи. Үйгө барып дагы окуймун. Жаттап алыпчы. Анан мындай бир баарын эле окууга кетирип убактын. Убактын баарын окууга кетирем. Көп деле сыртка чыкпаймын. Анан айрыкча көбүнчө баягы Кытай достору менен жүргөнгө аракет кылдым. Мен азыркы учурга чейин Кытайдын ошо Урумчи шаарында 2-3 Кытай досум бар. Азыр жогору деңгээлде мамлекеттик иштерде иштейт. Байланышыбыз аябай жакшы. Алар менен жакшы мамиледе болуп калып, дос болуп калганбыз да, мындайча айтканда. Анан университетте да негизи жөн жүрбөдүм. Ал жерде 1 жыл ошол кружокторго катыштым, тынбадым. Ошо менен кийин ошол 1 жылга кеткенге чейин HSKдин жана 5-уровенинен өттүм. Кыйналып жүрүп 5тен өттүм. Себеп дегенде магистратурага тапшыруу үчүн 5-уровенинен өтүш керек да. Бул сөзсүз түрдө өтүш керек. Ансыз принимать этпейт университет. Ошо менен 1 жыл аябай кыйналдым, бирок кийин уже 1 жылдан кийин уровень аябай өстү да баягы жерде. Себеп дегенде баягы күчтүүлөргө кошулсаң, күчтүү болосуң да. Группада эң кичинекейим мен. Мындайча айтканда эркеси. Калгандар эми эжелер да, мындайча айтканда эже деп тамашалап коет элем. Жаштары 94, 95, 90 ушундай болчу да, бүт баарычы. Өзүңүз кол салуучу бул качы жыл учурда болду? Жок, ал ошол мезгилден кийинчерээк болду. Ошол мезде бир эми кол салуу деле деп айта албаймын. Жок, эми майли түшүндүм. Кыйынчылык болуп кеткен да, аябайчы. Бир мезде мындай болду да. Кечинде окууп чыгып кетти ал. Мындай башкача эле көрүнөт да, айлача беречи. Мындай эч нерсе звуктар угулбагандай эле болупчу. Анан бир мезгил мен 11 жашымда. Бир карасам мен 16-чы этажда жүрөм. 16да жүрөм да, мындайча чыгып кетип калыптым баягы. Мындай же боюңуз башка жакта жүрүптүр. Ой, башка жакта 16га чыгып кетип калам. Кайра 11ге түшөм деп 10га түшүп калыпмын. Анан отурдум да, чото менде бир нерсе не то дедим да. Бул кетиште болбойт деп. Мындайча айтканда, кандай деп түшүндүрсөм, бул мындай баш айланып калган да. Өтө мындай неме болуп кетти окшойт. Нагрузка көп болуп кетти окшойт. Эс албай, тем более. Мээ дагы аябай чарчайт экен да. Анан барып туруп бир жакшы, менин мамилем бар бир Кытай эжекеден сурагам. Ал мындай тажрыйбалуу мугалим да. Что мен акыр күндөр ушундай болуп атам. Иероглиф жаттасам дагы унутуп калтам десем айткан да. Сен бул метод туура эмес депчи. Бир аздан сен мени салдырып, шаарга чыгып анан окушуң керек деген да менчи. Анан кийин ошол методго өткөндө мээ бир аз эс алды да.
Мен элестетем кетип атып эле 11-ге чыгам деле 16 чыгып кетип калышты мисалга. Бул жинди деген эле сөзөм жинди дейли болуп калсам мындайча айткандачы. А кытайлардын жанагы окуясы боюнча чындык да. Себеп менде кээ бир аябай катуу окуган кытайларга жанына барып туруп катуураак сүйлөсөң чочуп кетишет да. Ал ою такыр башка жакта. Мындай келип туруп Нурсейит десем монтип чочуйт, монтип чочуп кетишеттир да. Нагрузка аябай көп да. Библиотекага барабыз 3-4 этаж. Место таппайсың ичине. Биздин библиотекада мындай мен Ошко барып барсам зеригип кеттим. Эч ким жок экен. Үшүп баргандан кийин санагач ушундай болду да. А бул жакта место жок. Мончалык китептерди алып келип коюшаттар. Ошол жерде укташат уйкусу келгенде. Кайра ачып алып туруп китепти окуша берет. Конкуренция аябай чоң. Университетке өтүш кыйын. Мамлекеттик ишке иштеш андан дагы кыйын. Бул жеңил эмес кытайлар. Себеп дегенде бир эле окуу жылында канча миллиондогон адам бүтөт да ал жерде. А университетке тапшырыш үчүн ал аябай кандай кыйынчылык нерсе да. Ошол себептен булар өзүн өзү аябай кыйнап окушат. Асыз Анан болбойт. коронавирус болуп кетип, бирөө эркире чыдабай уже Чыдабагандан андайлар да салып бар. жибереткенде. Кол салып жибергендер да Сиздин бар. учуруңузда болду ошондой окуя? Группалаштарыңыздан же Жок, менде болбоду. университетиңизде? Менде болбоду. Бирок мен аябай көп кытайлар менен жолукканда мындай мээси айланып эле башкача болуп кала берчү да. Сүйлөсөң жакшы түшүнбөй эле, ою жок бир жак кетип калып эле мындай түшүнүксүз да. Өтө нагрузка келип кеткенде мээ мындай отказ сыяктуу берет. Отказ берип салат да. Отказ берет экен да мээ уже аябай нагрузка толуп кеткендечи. Ушундай болчу. Ошентип эми элестетиң. 5-6 этаждан место таппайсың да кирип окуган. Ушунчалык катуу окушчу да кытайлар. Ошентип нагрузка менен окууну бүттүк, ийгиликтүү бүттүк. Ошол 1 жылды Бир жылды бүттүм. Анан Ошко келдиңиз. Ошко келдим. Другой мир. Уже Ошко келгенде сабактын артында отурасың. Мугалим сурабайт деле. Мугалимдер сурабайт. Уровень жакшы да. Жакшы жүрөм. Оштогу нерселер аябай оңой сезип калат баргандачы. Окуу болбогондой эле мындайча айтканда. Анан ошо менен 1 жылды бүтүргөндөн кийин кайра 4-курсту Ошто бүттүм да. А мен ошол эле баягы ССК 5-уровень менен бул жакта дагы Урумчиде бир университет бар, Синжанский деген. Мен Синжан педагогическийге тапып келгенмин биринчи. Экинчи жылы Синжанский университетке Ал тапшырдым. жака эмеге окутат? Ал жака магистратурага тапшырдым. Профессия боюнча ал? Профессия политология болчу меники. Политикке тапшырдым. Ошентип мындай бизнесмендер менен переговорлорго жакшы экен. Переговорга аябай жакшы да. Азыркыга чейин ошол алган нерселер жардам берет да мага кандай сүйлөшүштөчү. Анан Кандай типте сүйлөшүштө. кеттиз 5-уровень тапшырып, кайра кеттиз Кытайга. 5-уровеньди 4-курсту бүткөндөн кийин эле ал жактан бүтүрүп, аябай жакшы жыйынтыктап, мугалимдерге ыраазычылык билдирип, андан кийин кайра эле Кытайга келдим. Кытайга келип магистратурага тапшырдым. 3 жылдыкка. 3 жылдыкка. Ал жерде дагы 3 жылга алысызбы ошондо 1 жылгабы? 1 жылга келдиз. жок, 3 жылга келдим. Магистратура 3 жыл болчу. Мындайча айтканда 2 жыл профессия, 1 жыл дагы языковой, тилди күчөттүрүш үчүн. Ошондо 4-курс окууну бүтүп туруп, кайрадан дагы 3 жыл окуганга кетип атасыз. Кайра 3 жылга магистратурага келдим. Канчага чейин окудуңуз ошол? Ошондо мен мындай болду да, почти эң көп Кытайда 3 жыл толук түрдө окудум да, 3 жыл. Жок, өзү жашооңузда получается 20. Жок, мындай болду. Карантинге чейин. Карантин бар да. Карантин бар да, карантин бар. Ал жерде бир кызык. Карантин бар. Ошо менен 2014 бүттүк да. 2014 бүткөндөн кийин, жок, 2014 эмес. Почти 20 канча болуп калат? Жок, 2017 экен. 2017. 2017 болуп калат экен. 2017 бүткөндөн магистратурага кайра тапшырдым 3 жылдыкка. Келдим, 1 жыл языковой дагы окуп жүрдүк. Бирок ал жерде да аябай кызык. Келгенден кийин бизде баягы кыргыздар аябай уюшумдуу болчу. Бүт жактан биз баягындай биримдик деген бир ассоциация түзгөнбүз. Мындайча айтканда кыргыздардын башын бириктириш үчүн бизде бир Мурат деген байка бар эле. Ошол киши бизди мындай бизнеске үндөгөн, үйрөткөн киши ошол болду да. Окуугач чогулуп алып аябай жакшы иштерди кылат элек. Мындайча айтканда билим министри деп, транспорт министри деп бөлүштүрүп койгонбуз. Кыргыздар көп ал мезгилде. Канча бир 30-40 кыргыз болуп кеткен. Кийинчерээк 70ке жетип кеткен кыргыздарчы. Университетке келгенде. Тажиктер бар, тажик туугандар, өзбек туугандар, казак туугандар бүт жактан бар да баарычы. Иностранецтер чогулуп. Анан ал мезгилде мен баягы Муратбек айтчу да, сен кыргыздардын атынан чык, биз кыргыздардын мындай авторитетин түшүрбөйлү деп ошон үчүн аракет кылам ал жердечи. Грамота толуп кеткен үйдөчү, почетный грамоталар. Кызылча, мындайча айтканда. Келип окудум, келгенден кийин меники негизги багыт жандай конкурстарга катышыш болуп кетти да. Мына бир хобби болчу. Чыгып баягы сүйлөп, ведущий болуп, сүйлөп ушундай аябай көп видеолорум бар.
Ал мезгилде менин бир эле максатым болчу. Себеп дегенде чет өлкөдө окугандын бир аябай чоң бир жоопкерчилиги бар да. Ал деген эмне деген? Мисалыга бир кыргыз эле бир университетке туура эмес бир иш кылып койсо, могу бир эле кыргыз ушул ишти кылыптыр дебейт да. Кыргыздар деген ат кетип калат да, общий. Кыргыздар жаман экен деп кетип калат. Ошол себептен баягы кыргыздардын мындай статусун түшүрбөш үчүн мен ар дайым талашып, ошончо иностранецтин астынан мен ведущий болом деп чыга берет эле. Баягы конкурстар болгондо бизде мындай эле. Бир кытай тилин жакшы билген бала, анан бир орус профессиясы да бар да бул жакта, же англис. Бир кызды же ошону кошуп чыгарат эки-экиден. Ведущий дегеним тамадада алып баруучу мындайча айтканда, конкурстарда. Ошондой болуп чыгып жүрдүм аябай. Бирок максат ошол болчу да, кыргыздардын атын түшүрбөйүн депчи. Ошентип жүрдүк. Жүргөндөн кийин ал мезгилде менде бизнес тууралуу түшүнүк жок. Андан кийин бизди бир жыл өткөндөн кийин бизди кытайларга кошту. Уже профессия башталды бизде. Политология кытайларга кошту. 20 Кытай, 4 иностранец деди. 24 жалпы. Жалпы 24. Экөөбүз Казакстандан, 3-4өбүз биз Кыргызстандан. Жанагы дос балам да келген ал мезгилде. Чогуу бир тармакта окудук. Ошо менен бир ал мезгилде да өтө кызыктуу окуялар бар да. Мындай болду, эми кытайлардын мындай менталитетин көп нерсесин түшүнбөйсүң да. Бизде бир баягы дос балам менен аябай кызыктуу окуя болгон. Сабакта отурабыз. Мындай бүт кытайча өтөт да. Баягы марксизм дегендерди өтөсүң да. Германия, Карл Маркстар бүт окуп. Общий баягы политология да, саясатты окутат да биринчи. Геополитиканы окутат. Андан кийин бир кызык окуя болду. Бир аябай строгий бир мугалим бар эле. Ошонун сабагында отурабыз. Кечиккендерди киргизбейт экен да сабагына. Кечиккендерди киргизбейт экен. Бирок алардын бир тартиби бар экен. Сен киргизбей баягы кечигип киргенден кийин кайра чыгарып берет сени. Чыгарып бергенден кийин сен бир 10 мүнөт туруп кайра киришиң керек экен да. Эрежеси боюнча. Мен жана Тилек деген дос балам кечигип калып атпайбы. Ал баягы кечигип келет, чык дейт. Чыккандан кийин ал общежитиеге кетип барып жатып алыптыр үйгө. Үйгө жатып алыптыр. Комментарийде ушундай досуңарды белгилегилечи. Ар биз ушундай досубуз бар го. Барып жатып алыптыр үйгөчө. Анасы не судьба деп. Анан баягы мугалим айтат. Канан ал дейт да. Чыкса жок кетип калыптыр. Мугалим өзү күлүп атпайбы баягы жердечи. Чыгып туруп досума телефондон чалып атпайбы. Мугалим келип атса келбейсиң. Эмес, общежитиеде жатам мына дейт. Жатам дейт бул жактачы. Кайра жакшы болду, уйку канбай калды эле дейт. Ушундай окуялар болгон да. Ушундай достор белгилегиле комментарийди. Тилек деген досум Кашкар атадан аябай катташабыз да азыр дагычы. Укса бир аз күлсө керек негизи. Чындык болгон окуя да. Ошо менен университет аябай жакшы окудук. Мындай катышпаган конкурс калбады ал жерде. Общий университет боюнча Пейин Дасай деп коет эле. Общий бир чоң конкурс болду. Общий Урумчи боюнча университеттер келип катышты. Эки-экиден пара болосуң. Бир Кытай, бир иностранец. Бизден бир Аман деген дагы аябай жакшы окуган бала бар эле, кыргыз. Ошо менен бирөө партнер болду, мен да бир партнер болуп кино аткарабыз кытайча. Сүйлөп мындайча. Театр сыяктуу. Олтур адамдар отурат. Келдик. Анан мындай окуя болду ошо жердечи. Общий алып караганда мен экинчи орунду алдым да ошо жерденчи. Жанагы шеригим экөөбүз экинчи орунду алдык. Бир кыргыз бала 3-чү орунду алды, калганы ушуп кетти. Ал 1-чи орунду алган бала көрсө ал кытайлык казак экен да, аны билбеппиз биз. Кытайда уже жашап. Болбосо мен бирди алганга шансым бар эле да, аны билбей калыппыз биз. Ал мындай деп түшүндүрүп койгон да. Мен, короче, апам казак, атам Кытай, ушундай деп туруп аралаш сыяктуу түшүндүрүп койгон, мугалимдер деле билбей калган да. Аябай даярданганбыз 1 ай бою. Мен кетирип даярдаган 2-чи орунду алып, мындай бир фотоаппарат тутканмын. Мындай бассаң тартат дагы үстүнө сүрөтүн чыгарып коет. Ошондой фотоаппарат тутканмын ошо жерден, аябай сүйүнүп. Ушундай конкурстар болду. Грамоталарды, почетный грамоталарды тизип койгом. Бул жакачы тизип койгом. Бир мезгилде отурсам, баягы Мурат деген байке кирип келди да. Аябай жакшы окуйт, ал докторантурада окуган байке да. Доктор Мурат Рахманов деп туруп бар. Биз байкебиз. Салам жолдоп коелу ушул жерде. Салам алейкум. Аябай бизге себепчи болгон байке чындыгындачы. Ошо менен отурсам келип айтты, Макс кандайсың, жакшысыңбы? Жакшы шүкүр. Менде бир принцип бар болчу да. Кечинде максимум саат 12ге чейин мен комнатамда, балдар 12ге чейин уже чыгып кетиш керек да. Мен уже укташым керек. 1ге 2ге чейин отура бербейм да. Ушундай принцип бар эле. 12ге чейин чыкпай койсом, мындай жакыныраак дос болсо да, досум мен уктайм, бар чыга бер дейт элем да. Алар билип калган мени.
келет саат карап отурат да. Уже баягы саат келип калганда чыгып кетип калышат баарычы. Ушундай система бар эле. Эртең менен туруп эле саат канча? 5терде туруп, намаз окуйсуң да, ал өзү окуйт элек намазчы. Намазга турасың. Тургандан кийин биринчи очередти апама чалат элем. Видеобузду. Апама чалып сүйлөшүп алып, андан кийин ишке өтөт элем. Ушундай бир тартип бар эле да. Апама видеобузду чалам. Күнүгө. Жана дос балам айтып берет, Макс сен чарчабадыңбы депчи. Апам үзүлүшөт. Апам менен сүйлөшөбүр депчи. Апам менен сүйлөшүп, андан кийин иш баштайм. Ушундай бир системам бар эле. Ошо мен окуп жүргөндө жана Мурат деген байке келип калды, жана жерден улайлы. Мурат деген байке келип калып анан айтты, Макс, сен жакшы кетти атасың. Бирок эми мына грамоталарың эртеңки күндө сага жардам береби, бербейби деген вопрос берди да. Мен айттым, байке неге жардам бербесин? Мен хоббим болуп атпайбы бул деп нерсе сүйлөп атам. Анан Макс дейт да, бул кылганың туура дейт. Бирок ушул сен басып өткөн жолду мен дагы басып өткөм. Мен да окшош басып өткөм дейт да. Активдүү болуп катышканмын, башка болгонмун. Бул жакшы нерсе дейт, Кытай тилин билиш үчүн. Бирок сен мындай ишкерлик деген теманы ойлонуп көрбөдүңбү деген да. Десем мен баягы байкени ойлоп атпаймынбы? Бул жака окуганы келдиби же бул иш кылганы келдиби деп оюмданчы мындай деп жаман көргөмүн да. Не Мен эле айтып атат, бузуп атат деп. бузуп атат деп бир жакшына окуп жүргөндө. Анан айтканда Макс, эми биз баягы Кытай менен Кыргызстандын ортосунда көпүрө боло турган адамбыз. Ошол себептен сен бул окуганың эми тилди сен уже максималдуу үйрөндүң да дейт. Ушуну колдонушуң керек дейт. Сен мындай бир чоңураак максат кой дейт да, баргандан кийин сен переводчик болом, тияк бияк болом дебе. Сен бир чоң бир Кыргызстанга бир инвестиция кыла турган адам болушуң керек дейт да. Анан мен түшүнө алмадым такыр элечи. Кантип деп айтып деп. атат, анан сүйлөшөбүз деп койдум короче байке. 2 жолу келип айтты, анан бир мезгилде ойлонуп отурдум да. Ойлонуп отурсам, грамоталарың көрүп сүйүнөсүң баягы, мисалга профессорлор сүйүнөт го бир өзүнүн жазган эмесине. Ошол сыяктуу эле нерсе да. Хобби. Ошону көрсөң дух пайда болот. Ошо менен жүрүп анан байке айтып, анан бир аздан товар салып баштадым. Кытайдан. Ишкерлик башталып турду мындай айткан. Себеп дегенде мен баягы Кыргызстанда Алтынбек деген тайкем бар. Ошол боюнча товарларды мага айтып калат. Студент мезгилде да аябай жардам берген. Өкүл атам азыркы мезгилде. Алтынбек деген, Кенжебай Алтынбек деген тайкемдир, өкүл атам. Анан ошол кээ бир товарларды берип калды мага. Катышыпчы баягы электро товарларды. Негизи мен электроникага кызыгуум мурдатан эле бар. Электроникага кызыгам да, баягындай салганды же бир нерсе кылганды аябай жакшы көрөм. Электро товарлар аябай жагат. Ошо мен бир аздан товар башталып, ошол жерден мындай ишкерликтин учу башталган да. Ошондо тайкеңиз акча жөнөтчү? Мен сатып алчысыз? сатып алып сала берчүм. Ортодо байер. Азыркы эле бирок байер. Азыркы эле баягы аябай кичине. Кичинекей объемдо да. Канча сомго примерно? Эми примерно кичине деле эмес, 100 000 сом, 200 000 сом ушундай да. 100 000 сом, 200 000. Кытайлыктар ушундай экен. 100 000 200 сом мындай эле Ал мезгилде чоң акча болчу алай. Сүйүнүп ошол мезгилде салыпчы. Көрсөм мен ойлоп атам да. Ошол мезгилде жана тайкем бул үйрөнө берсин деп мындай тез сыяктуу эле кылган окшойт дейм да. Ишкерликке бираз көрсүн депчи. Уже үгүт деп. Болбосо ал өзү деле алып алмак да, мисалга ал товар. Башка бирөөнүн заказ. Жөн эле алып алмак да. Мага берип ал кээде товарлары неточий кылып калып ушундай эле болгон да, кыскасы. Кызык ушундай болгон. Бирок сиз үйрөндүңүз. Бирок ошону үйрөткөн окшойт. Канча пайда табып баштадыңыз ошол эми? Пайда болгондо эми баягы ошончодон эми ал мезгилде салганың эле сүйүнөсүң да. Мен 10 000 сом, 15 000 сом калып калат. Тайке өзү которуп коет, магачы ушундай бир учурлар өткөн да, ошентипчи. Анан ошентип окуп жүрдүм. Карантин башталып кетти, 2019 келди. Как раз Кытайдан чыкканда. Как раз Кытайдан чыкты да. Короче, биз ал баягы кышкы каникулга туш келип калды да, ошол карантин. Кыш каникулга туш келди. Туш келгенде уже үйгө кайтыш керекпиз. Үйгө анан сүйүнүп, эми баягы Кыргызстанда сагынасың да. Ата-энең күтүп атат, анан Кыргызстанга кайтып кеттик. Анан мен мындай болчумун, окуп жүргөн мезгилде аябай акчаны үнөмдөйт элем. Акчаны аябай үнөмдөйт элем. Мисалга менин келинчегим азыр да тийише берет. Сиз вообще баягындай бизде Питина деп коебу ушундай. Битир деп коет. Битир деген кино чыгып турган Кыргызстанда. Жакында көрдүк. Кече бир дос балам жөнөтүп коюптур. Сенин студенттик мезгили экен депчи. Ошону аман келди деген балачы. Бирок азыр Максат байке вообще башкача. Ошону. Мен кстати Инстаграм баракчамы катталып койсоңор, ал жакта Максат байкенин немелери жөнүндө айтып берем да. Бул ошол учурда битир болсо азыр вообще эки башка адам. Эки башка. Кече ошол дос балам жөнөтүп коюптур. Макс, могу сенин студенттик мезгилиң го депчи жөнөтүп коюптур магачы. Кыскасы 200-300 юан алып калам тамакка. Калган үйдөгүлөр которуп жүрөм акчанычы. Стипендиядан да акча. Стипендиядан акча кура туруп. Андан кийин барып алып, братан, машина алып алыптыр. Бир тапталган акчагачы. Машина? Байкемчи.
Ланос Стипендия топтолгон акча машина келди. баягы Ланос деген эми 80-100 миң. Жок, сыргын машина келди. Келет баягы топтолуп. Мен аябай экономдо чыкты. Дос балам экөөбүз аябай экономдо акчаны. Машина алып алып туруп тойго үйдөгүлөргө ошентип үйдөгүлөр акча жөнөтүп, мындайча айтканда, как зарплата кара акча жөнөтүп жүрдүм мен үйдөгүлөргө. Ашырыпчы. Болсо только стипендия. Көп деле кийим, тамак ашка гана коротом. Ушинтип жүрдүк. Бул мындай щедрыйлык бир системага дагы ошо Мурат Паке дагы себепчи болду. Ошол мезгилде баягы стипендия, кайрымдуулук деген теманы ошол киши үйрөттү бизге. Такыр булчу эмес ал эмес. Бирок намаз окучу, кыргыздар аябай мындай биримдиктүү элек. Тарабих намаз окучу ошол жерде, орозо кармачу чогулуп алып, бир өзгөчө эле бир мындай кайра мындай кайтып келгис күндөрдү ал мезгилдечи, бактылуу. Кыргыздар чогулуп волейбол ойнойбуз, теннис ойнойбуз, биримдик деп. Кыргыздар аябай активдүү болчу ал. Бүт суктанат эле. Бири-бирибизди колдоп, поддержка кылып, аябай ушундай болчук да, жүргөндөчү. Ошол система азыр университетте жоюлуп кетти биз түзгөнчү. Кийин улап кетсин дедик эле, бирок болбой калды тилекке каршы. Бизде баягы университетте окуп жүргөндө, баягы диплом жазганыңда сен атайын бир мугалим тандайсың да сен. Даушы деп кой. Кытайчасын мен кыргызчасы кандай болуп калат. Наставник сыяктуу да. Наставник сыяктуу. Сен дипломуңду текшерип берет. Ошол мезгилде бизде бир Хан деген 45 жаштагы мугалими бар эле. Ал Пекинский университеттин профессору болчу да. Аябай кыйын эжеки эле. Аны көп иностранецтер коркуп тандашпайт экен. Өтпөйбүз деп. Ал мындай болчу да. Сен баягы диплом жазганыңда кайсыл жерди көчүргөнсүң, кайсыл жерде өзүң оюң жазган, кайсы жерде кайсы китеп бүт айтып койду ушул жерде ачканда. Уча күчтүү болчу да. Анан дипломканы аябай бат окучу. Мындай скорочтение өтө күчтүү эле ошондойчу. Башка мугалимдер баягы отурганда диплом жактайсың го. Диплом жактасаңда башка мугалимдерди айт тезирээк катасын тап деп шаштыра берчү да. Анан ошол мугалим айткан мага. 20 студентпиз, 20 Кытай бар, бир эле мен иностранец бар. Берги жанымда окуган кыргыздар башка мугалимдерди тандап кетишкен. Мен куркпой ошону тандагамын да. Өзүм кыйнап элечи. Тандай берейинчи. Бирок аны тандаган студент уверенный өтөт дипломкадан. Бирок өтө кыйналат да. Анын колунан өтүш үчүнчү. Ошо мен окуп жүргөн бизде уже 2-жыл, 3-жылга өткөндө башталды да дипломкага даярдыкчы. Даярдык башталгандан кийин жүрдүк. Ошо мезде окуп, баягы саат 2ден чыгып кечке баягы мугалимдин эмесине жүрөм, мага политика боюнча суроолорду берет, жаздыртат, ал жак бул жакка. Ошондо ошол эжеке айткан да. Менин колумдан ушул убакка чейин бир эле казакстандык иностранец бала бүттү деген да. Калганы бүткөн эмес. Мындайча айтканда сен аракет кыл деген да. Эгерде сен менин колумдан бүтсөң, мен сага жанагы сунуштама кагазын жазып берем. Сен Пекинский университетке автоматически кабыл алынасың деген да, докторантурага. Себеп дегенде Кытайда Пекинский университет номер 1-лерден болуп саналат. Аябай кыйын өтүш. Ал жака өткөнүң эле уже бир авторитет. Аракет кыл, окуп жүрдүм. Өтөсүң деди. Жазып баягы дипломкага чейинкиси бар го даярдык. Ошодон өттүк, Кайти Бого деп койду. Ошодон өттүк. Өткөндөн кийин анан карантин башталып кетти, Кыргызстанга кетип калдык. Кыргызстанга кеттик да. Кеткенден кийин ошо менен даярданып, карантин 3 жылга чозулуп кетпеди. Сиз карантин убагында ушул ишкерликке көрө кызык баштадым деп атпайсызбы? Эмне себептен болуп калды? Карантин учурунда муктаждык болду. Акчага. Стипендия түгөнгөн, Кытайдан алып келген стипендиялар үйлөндүк. Канча стипендия алып келдиңиз эле? Мен бир 300 миң сомдой болгон, топтолгон. 300 миң топтоп салдыңызбы? 300 миң сомдой топтолгон. Себеп дегенде магистратурада окуганда стипендия 3 миң юан болчу. Бизге салганда бир 35 миң сомго жакындап калат да азыркы айтканда. Ошонун баарын топтоп 300 миң сомдой акча болду. Сиз чын эле битиргенсизби? Башыңыз кетирбей баарын топтоп. Ушундай топтолду. Анан келдим Кыргызстанга. Келгенден кийин үйлөндүк. Турмуш башталды. Эми акчага иштеш керек да. Мен тоюмда мусулманский той болуп кетти. Анан кийин эсимде да бир тойдон кийин бир жумадан кийин Mercy S-класс деген бир 2004-жылы машина алгам. 357 миң сомго. Жо топтолгон акчаңыздаргабы? 357 миң сомго машина алгам. Баягы акча иштелип кетпесин депчи. Машинага тыгып, ошентип алып, келинчегим менен жүрүп, Ошто иш жок. Карантин өткөндөн кийин эмне иш? Эч жок. Анан Ошто жүрдүм. Баягы эле Тайкеге же башка да бир аз клиенттер көбөйүп баштады. Кара суудан. Жана тайкеңи салып жүрдүңүз. Тайкемди салып жүрөм. Кийин Кара суудан клиенттер көбөйүп баштады. Ошолорго да товар салып баштадым. Азаздан. Эми азаздан деген 400-500 миң сом ушинтип салдым. Бирок карантинден кийин Кытайдагы кыйлагы чейин ачылбай турду го. 400 миң 500 миң дегенде бул канчадан тапчысыз ошол акчадан? Ал мезгилде эми минимум бир 10% болсо жакшы эле болуп калат да, мындайча айтканда.
ушунда 500 миңден 50 миң ушундай 50 миң, 40 миң, 50 миң жакшы эле. миллион болсо 100 миң миллион болсо 100 миң сом. Миллионго жок эле ал кезде заказ. ошондо бир айда канча таап койчусуз уже? Бир айда эми 100гө жакын. Бул жакшы да алып Жакшы нерсе да ал үчүн 100гө жакын. Бирок эми бир ай мындай туруктуу эмес эле да. 2-3 ай таппай, 2-3 айдан кийин таап, заказ болуп калганына байланыштуу. Сотурда көбүрөөк таап коюп, Көбүрөөк таап баягындай жашай бересиз. Ошо менен андан кийин Ошто жүрсөм карантин бүткөн. Уже 2020 өттүк. Карантин кетти. Андан кийин жанагы окуяга кайтып келсек, мен жанагы мугалим чалып баштады мага. Максат качан келесиң, окууң эмне болду? бүтпөйсүңбү деп? Бүтпөйсүңбү окууну? Пекинске докторантурага тапшырбайсыңбы? Жардам кылайын деп. Мен вечаттан жазып койдум агачы. Вечат колдонобуз да. Кечиресиз эжеке, мен сиздин үмүтүңүздү актай албадым деген сыяктуучу. Мен үйлөнүп алдым. Уже мага акча керек. Иштеш керек. Балам багыш керек деген, семья багыш керек дегендей бир нерсени айтып жатчы. Аябай урушту да мени. Сен мени үмүтүмдү актабадың деген сыяктуу кылыпчы. Сен окуй турган бала элең. Сен ол Пекинский университетке тапшырышың керек эле. Мен жазып берет элем. Сен эң мыкты саясатчы болот элең деп ушинтип айтты да магачы. А мен баягы ишкерликке баягы акчанын даамын татып алгандан кийин Уже кыйын экен ал нерсечи. Уже баягы адамдын мээси дагы ошо жараша иштеп баштайт экен да. акча тапканымды Акча ойлонуп, тапканда. Себеп дегенде мен айлыкка иштеген эмесмин да. Айлыкка иштебегенден кийин адам өзү мээ автоматически өзү ойлонуп баштайт экен да бир жактан. Кантип көбөйтсөм болот деп. Кантип көбөйсөм, кантип өзүм акча тапсам. Мына чыныгы ишкерлердин немеси мышлениясы. Ой жүгүртүүсү ушундай. Баягы ошодон башталган да, акырында башталган. Ошентип жүрдүк, анан 2020-нын аягында мен бир Талгат деген досум бар эле. Ал да Кытайда мурда окуган, Шанхай деген шаарында. Жакшы, мыкты жигиттердин бири Кыргызстанда. Ошол мени Бишкекке чакырды. Бишкекке чакырды, досум келбейсиңби деп. Бизде Бишкекте Эмесиптен жөн эле бул жакта көп бул жакта жүйөнө болуп атат. Ишкерлик кылайлы, кичине кел деди. Мен бир аз башталган ишкерлик. Даяка көтөрүлүп. Бизде бир Бишкекте окутуу борбору бар болчу. Ошого келип ишке кирдим. Менеджер болуп. Сатуучу менеджер болуп кирдим. Отдел Бул чечим дагы аябай бат чыккан да. Бир жума астың Бишкектебиз, бир жума астың Оштобуз, бир жумадан кийин уже Бишкекте. Келинчегимди алып, мен үй бүлөмдү алып, полностью көрпө төшөктөрдөн бери алып Бишкекке келе бергенмин да. Рисковать этип кой, ошол жактын тиричилик. Квартираңыз жок болбосо эчтеке. Квартира жок, эчтеке жок. Ал Бишкекте квартира табыш дагы аябай кыйын экен да. Мен Тайкем үйүнө келгем. Тайкем менен квартирада жашап алганга чейин. Бул жакта кыйын экен, баягындай издеш керек экен, таппайсың. Келип Тайкем үйүнө бир жума квартира таппай жүргөнбүз. Келинчегим экөөбүз. Саат иш ошол. Эртең менен чыгасыз, квартира издейсиз. Кечкече. Ошентип бир жерден анда дагы бир подселением тапканбыз да. Бир эжелер менен кошо. Московская, Үмүталиева жактагы ушул жерде. Бирөө менен чыкканга муктаж туура келгенде бир семья мененчи. Бир таанышыраак эле болчу бир аз. Ошентип жүрдүк. Ал мезде акча жок. Ошо мен келип бир ай иштегенден кийин, бул жакта иштегенден кийин ишкерлик концентрация азайып кетти да. Концентрация адам азайганда ошол нерсеге баягы ишиң наоборотон кетип баштайт да. Сен бир нерсеге жетиш үчүн ошол нерсени оюңда көбүрөөк алып жүрүшүң керек да. Алыстабай иштеген. Алыстабаш керек. Адам өзүнү башкарыш эмес, оюну контролдогондо көп жетет да бир нерсеге. Бул деген сөз бизге ниетке байланыштуу. Сен ниетиңде кайсыл нерсеге жетем деп аракет кыла берсең, Кудай ошол нерсени берет да. Эч бир убакта сенин бир максатың мындай туруп эле келип калбайт да. Сен аны оюңда, ишиңде мурда элестеткенсиң, каалагансың ошол нерсени. Каалагансың дегенде ниет кылгансың. Кудай, Аллахым мен ушундай нерсе жетейин. Бир машинаны деле жактырып калсаң, ниет кыласың, алган аракет кыл. Мындайча айтканда, биринчи ичиңде ишке ашып, андан сырткы реальностька чыгат да бул нерсе. Бул закон ушундай. Бул Аллахтын койгон бир закону да, мындайча айтканда. Ошо менен келдик. Ошол жакта иштеп жүрүп, эч эле акча таппайм да. Акча жок, аябай кыйналып кеттим бир мезгилде. Ошол мезгилде мен келинчегим аябай ыраазычылык билдирем да, келинчегим боюнда бар. Анан мен ошол мезгилде акча табам деп ойлонуп жүрүп, эч нерсе акча жок, кыйналгам. Бензинге акча таппай калган учурлар болгон да. Кыйынчылык болупчу. Биринчи Бишкекке келгенде билбейсиң, чоң шаар, 2 гис колдонгонду билбейм дажечи. Ошол мезгилдечи. Келгенден кийин бир окуяга болгон да. Мен 20 күн бою үйгө продукт алып келбеппин да. Баягы ой менен жүрүпчү. Кантип ишке продукт алып келбеппин үйгө. 20 күн. 20 күн. Келинчегимдин акылдуулугуну караң бул жерден. Ал байкесинен акча алып, ошол 20 күн бою продукт алып жүрүптүр, мени билгизбей. Келсем тамак даяр. Кирем. Кийин келинчегим ошентип айтып атпайбы? Бирок келинчегим мени аябай колдоп келди да. Ар дайым колдоп келди да, мындайча айтканда. Бир да кыйынчылыкты карабай. Баягы бирөөлөргө салыштырбады да. Сиз неге башкалардын сыяктуу мага бир нерсе алып бербейсиз? Неге мындай? Неге мындайсыз деген нерсени айтпады. Алган. Ал ар дайым мага айтпайт, азырга чейин айтат да. Сиз аябай бир Кыргызстанга пайдаңыз тийген бир чоң ишкер болуп келесиз.
деп аябайдуктан Башынан берди. эле. Башынан эле. Ошого мен келинчегим азыр мага тийишип коет да. Мен сыноодон өттүм деп. Эми сизди көрөм депчи акчаңыз көбөйгөндө. Себеп дегенде мындай сөз бар го. Эркекте акча көптө, аялда акча жокто сына дейт да. Аял акча жокто кетип калышы мүмкүн таштап. Эркек акчасы көбөйгөндө көбөйүп кетиши мүмкүн да. Мен атам ушу сөздү көп айтчы. Көп айтчу. Баланы барчылык бузат, кызды жокчулук бузат деп. Ушул сөздүн эле бир мааниси. Ой, Келинчегим ошого постоянно кармайт да ушул сөздөнчү. Мен сыноодон өттүм, эми сизди көрөм депчи. Барчылык болду. Барчылык болду, эми көрөм сизди дейт да. Ошентип жүрүп келдик Бишкекке. Андан кийин уже баягы Мурат байкеге келдим. Байке бул жагы бир аз укшушпайт ага. Мени ишке алгын. Деп анан Мурат байкенин эмем Solvers деген компания бар, ошол жерге келип кирип калдык. Ал Иштеге. эмне компания эле? Ал деле экспортный компания. Уже Кытай Кытайдан товар алып барган экспортный компания болчу да, мындайча. Кытай тилин билесиз, бул Кытай тилин билем. Ошол мезгилде баягы Талгат, бүт Кытай тилин билген Аман келди, бүт бардыгын алып келди бизге. Бир Кытай тилин билген бала, бир Кытай тилин билбеген бала партнер кылды. Биз өзүбүз клиент табабыз кыскасы. Сүйлөшүп өзүбүз алып келебиз. Ортодон анан баягы пайданы бөлүшүш үчүн алып келебиз. Компанияга акча таштайбыз, процент таштайбыз. Андан сырткары 10% өзүбүз бөлүштүрүп алабыз, жашоосун ушундай кылып жүрдүк. Башында клиент жок эле жүрдүк. Мындайча айтканда ошол байкелерден аябай жакшы системаларды үйрөндүк. Кантип иштеш керек экен, Кантип мындай. иштеш керек Ал экен. жакта акча эмес, ушу тажрыйба мощный Тажрыйба мощный чогултуу. Мындайча айтканда, чыныгы Кытай менен иштеш ошол жерде башталды да мендечи. Кайра өзүмдүн баягы уровениме түштүм да, Кытай тилин колдонуп. Мисалга мен баягы окутуу борборуна барганда Кытай тилинин кереги жок да ал жерде. Ал жак наоборот сатуу мындай. Колдонбойсуң, кайра Кытай тилин унутуп кетесиң. Бир мезгилдерде ушундай унутуп барат жатканда окуя болду да мендечи. Тилди сүйлөмөсөң унутуп кетесиң да бат элечи. Анан ошо менен келдик, ошол жерден башталды. Бүт окуя. Окуя ошол жерден башталды. Мындайча айтканда ишкерликти ошол жерден баштап үйрөндүк. Ошол мезгилде анан бир окуяга түшүп болдум мен. Баягы кыйынчыл окуяга түшүп болдум да. Иштеп жүрүп, акчаны чогултуп бир жакшы заказдар болуп калып, GX 460 унасынан машина алдым да. Ийгиликтер аябай жакшы болду. Жок, токтоңуз. Сиз айшаш кеттиңиз. Ошол учурларда канча акчаны таба баштадыңыз ошондо? Ошол мезгилдерде пайдалар жакшы түшүп баштады. Канча ошо примерно жакшы деген? Мисалга машинамды Камриге алмаштырдым. Камри 30га. Эми баасы менен айтыңызчы айлана баасы менен дегенде эми бир айда канча табып коюшуз плюс минус? Бир айда бир канча бир $5000 жогорураак. $5000 жогорураак болуп кетти ошол мезгилде акчаларчы. Болуп кетипсиз да. Мындайча айтканда болуп баштаган мезгилде бир азчы. Ошентип жүрүп баягы GX унасын алып атпаймынбы. Алгандан кийин мен Азат деген бир байке менен таанышып калдым. Табылга да азыр иштейт, баягы товар салам азыр деле. Азырга чейин иштешебиз да. Ал экөөбүздүн башыбыздан аябай кыйынчылык өттү да байке мененчи. Кечээндө көрүп калдыңыз. Азат байке, салам алейкум. Азат байке салам айтып коеюн. Анан Азат байке менден заказ берем дейт. Электрониканы жакшы түшүнөм да. Ал мезгилде карантин Кытайга ошол мезгилде киргизбейт эле. Карантин бүткөнгө 2 жылга чейин созулду да, киргизбей жүрдү ал мезгилчи Кытайгачы. Ошо менен 150, 500 уштук кондиционер заказ бермей болот менден. Мен эми кондиционер жакшы түшүнбөйм да. Гри деген бир күчтүү бренд бар Кытайда. Гринин заводуна эч байланышка чыга албай коем да мен. Анан бир дистрибьютор сыяктуу компаниясын табам Кытайда. Посредник экен. Посредникке түшүп келип кетем мындайча айтканда. Мындайча айтканда алдамчы Кытайларга түшүп келип кетем да ошол мезгилдечи. Анан Мындайча айтканда гидайт этип кетет алар меничи. акчаны алат бул. Жо мындай болду. Аны менен мен бир 15 күн видео менен сүйлөшөм. Баягы Кытай менен. Ал барат дагы өзүнүн заводу жок эле, бирөөлөрдүн заводун тартып көрсөтө берет да мага. Кондёрлор чыгып атат. Бул деле бир баягы системасы да Кытайлар. Андан кийин ошо менен жүрдүк. $120-130 миң заказ да. Чоң суммадагы заказ. Бир эле түшкөндө. Муну эми мен башында 30% которосуң деди. Мен жок, мен азын эле котором деп 20% акчасын котордум. Мындайча айтканда бир $30 миң тегереги да. $30 миң тегереги. Бирок ал мезгилде ал $30 миң деген чоң акча болчу мен үчүн. Азыркы где-то $50 миң да. Аябай чоң акча болчу мен үчүн ал мезгилдечи. Машинаны алган менен аябай чоң акча болчу. Баягы бир машина ошол машинаны жактырып калып, акча топтоп жүрүп, бирөөлөрдөн сурап жүрүп дагы, каргалып жүрүп дагы алгам да жана машинанычы жактырып калып. Менде ошондой бир нерсе бар да, бир нерсени жактырып калсам баягы жетмей сен турбайм. Такыр ушундай бир система бар. Ошентип жүргөндөн кийин акчаны которуп атпайбызбы? Ошо менен биз договор түздүк. Кытайлар менен $140-150 миң тегерегинде договор түздүк. 20%ын которуш керек аны. $30 миң деп калат да мындайча айткандачы. Аны мен котором. Кытайлар мага товарды 40 күндүн ичинде жасап бериш керек. 500 количествону. Ошо менен мен акчаны котором, аларга ишенип. Договорду түзөбүз, жөнөтөт. Договорду түзгөндөн кийин алар товар жөнөтүшкет да 40 күндүн ичинде. Ошо мен 40 күн өткөндөн кийин Кытайларга чалсам, товар даяр эмес дейт.
Неге десем, ал кондиционер биз жасай албай койдук дейт. Ага чейин мага баягы документтер жиберип да дистрибьюторский. Көрсө ал подделка экен да документтери. Ушунчалык жогорку үрүбүндө жөнөтүшүптүр да магачы. Ошо менен мен чалсам албайт Кытайлар. Жазсам жазбайт. Ошо менен бир маселени чечкичем, мындайча айтканда жарым жыл өтүп кетти да. Барып Азат байкеге түшүндүрүп айттым, байке, эми менин жаман оюм жок. Аябай жакшы оюм бар менин. Сиз менен иштешкени. Бирок мен до конца туруп берем ушул ишиңизге. Мен жоопкерчилик алгандан кийин сизге беришим керек акчаңызды. Деп туруп ошо мезгилде машинам бар эле, барып туруп байкеге ключин карып аттым. Байке, мына машинаны алың мага. Могу машинаны алың дагы, баягы кыскарта берели. Бирок мага кичине поддержка кылыңыз, мен пешком калбайын, мага бир машина берип туруң кичинекейраак. Калганын акчасын кыскартып алайлы. Деп анан байке бир машина берген мага. Camry 50 же жок. Priusке. Prius берди мага. Ошону алдым дагы анан айдап кирдим ошо мезгилдечи. Ошентип аябай кыйынчылык болгон. Мындайча айтканда $50,000, мындайча айтканда $30-40 чабылгандан кийин аябай депрессияга түшкөм да бир мезгилдечи. Бул биринчи жоготууңуз экен эми. Биринчи жоготуу. Мындайча айтканда туруп эле аябай чоң секирек болуп кетти да, мындайча айтканда жоготуу. Ала албайсың, Кытайларга күнүгө чалам, депрессия, албайт. Кытайларда мындай система бар турбайбы? Бир компания банкротствого учурады деп койт экен, анан акчаны албайт экенсиз, такыр. Мында акчанын баарын топтоп туруп биз банкрот болдук да, сен Банкрот акчанын баары болдук, албай жабылды, кетти. эч нерсени ала албайсың. Эч нерсени ала албайсың. Ошо менен жүрдүк эптеп кутулдум. Ошо мезгилде менин мындай карызым көбөйүп баштады да. Ишкерлерде ушундай бир система болот экен. Биринен алып бирге жапканда мен уже карызымды эсептесем бир $10-15 миң болуп кетти да. Мен личный карызымчы. Акыжабат болдум. Мен баягы ар бир бизнесте кылган сыр-пыр карыз эч нерсени үй бүлөгө и семьяга дагы айтпайм да. Өзүм ичимде гана Изде сактайм. катып сактап. Ичимде катып сактайм. Ошо мезгилдерде мени эмне жардам берди десем болот, кайра эле биздин динибиз да. Намаз окуганда Аллахтан сурап, ушинтип кайрымдуулукту мурдатан эле баштаганбыз. Баягы бир окуяга айтып кетсем, жанагы биз студент болуп окуп жүргөндө Кытайда 70 юандан кайрымдуулук берген үйрөткөн Мурат деген байке. Постоянно процентти выделять Постоянно. Постоянно выделять этип 70 юан. Ал мезгилде 70 юан бериш аябай оор болчу да. 800 миң сом да мисалга айтканда, мындайча айткандачы. Кийин ошол нерсеге үйрөндүк. Намазыбызды бекемдедик. Эми ошол нерсе мындайча айтканда ошол окуяны кыйналбай алып чыгып кеткенге бул бир дин, мындайча айтканда ыйман деп коебузбу? Ушундай ыйман себепчи болду да ошол мезгилде. Ушул окуядан чыгып кеткенге чейинчи. Чыгып кеткенден кийин эми ал жагы окуя башкадан башталат. Чыныгы ишкерликке ошол жерге түшүп келдик. Мындайча айтканда мен ишкерликке болгон чыныгы башталуум 2021ден башталды да. Рост экенде. Рост. Ошол жерден чыныгы. Ошол жерден чыныгы чоң нерсеге башталды. Мен карыз болгондо Кытайлар менен кандай сүйлөштү билдим. Кытайларга кандай катачылыктарды билдим. Кайсы учурда акча которуш керек, которбош керек. Бизде баягы кыргыздарда дагы ушундай түшүнүк бар да. Кытай десе эле бүт бардыгы честный деп ойлой берет. Кээ бир Кытайлар үчүн булар мусулман эмес да. Мусулман эмес болгон себептен кээ бир Кытайлар үчүн бул бирөөнү алдап кеткен ийгилик болуп саналат. Биз уну алдап кеттик. Наконец-то. Алдап ийгиликке жеттик дейт. Ал кызыктырбайт. Ошодон кийин мен 1 жылдан кийин Кытайга келип ошол заводто бардым мен. Барып коркпой, ушу полицейскийлер салып кеткен учурда тополоң салгам мен заводко барып алып. Мен акчамы бергиле депчи. Алар айтат, биз банкрот болдук, жок акча. Мен акчамы бергиле деп экөөбүз урушуп кетип атпайбызбы Кытайлар менен? Кытайга учуп барыпсыздар Учуп барып, издеп, баргам урушуп кеткенбиз экөөбүз. Эми кол тийгизген эмеспиз. Полицейскийлер келди. Келип не болду деди. Мен ал мезгилде кытайча сүйлөсөм, жанагы полицейскийлер ишенбей, сен иностранецсыңбы депчи. Сүйлөшүп атсакчы. Сен кытайлык окшойсуң бияка, кытайлык кыргыз окшойсуң, биринчи окшойсуң деп. Кытай тилин каяктан үйрөнүп алдың депчи. Анан паспортту көрсөттүм, ушунда Кытайлар менен анан полицейскийлер салып кетти немеге. Мени салып кетти. Барып анан заявление жаздыртып ошол жерде. Кытайларды полностью жаздым дагы ушунча акчага алдангамды. Бирок анын чечиши кыйын экен. Бул жакта мындай аз суммаларды карабай турбайбы Кытайдачы? Жөн эле жаздыртып мындай алак тукпайт экен мындайча айтканда. Мындайча айтканда Кытайлар менен ушундай окуя болсо, чече албайсың. Короче, эгер катачылык болсо болду, жоготум деген. Жок, чече албайсың. Бул жакта деле мындай өзүнүн кыйынчылыктары бар да бир иште. Такыр чече албайсың, аначы. Азыркы оборотторго кантип жеттиңиз? Оборотко келе келем ал мезгилде. Жок, ошо кантип жеттиңиз ошо жол? Бара-бара көбөйтүп баштадыңызбы? Бара-бара көбөйдү заказ. Көбөйдү, бирок бир учурда өзүңүз нишаңызды таптыңыз окшойт. Нишаны таптым. Ниша мен мурдатан эле баягы кылып келип жүргөн освещение бар эле да. Лампа, прожектор. Ошол эле техникага түшүнгөн, Анан ошолордон башталды ниша. Ошолордон башталды, анан бытовой техника көбөйдү. Кийин баягындай өзүбүздүн
брендибизди ачтык, жеке брендибизди освещенияны чоң суммада алып барып баштадык. Анан ал кытайлар менен сүйлөшкөндөн кийин мен үйрөнүп калдым да. Подирал темаларын үйрөнүп калдым. Анан ошодон улам азыркы мен бул жакта Кытай партнерлорум бар да. Эң жакшы бир партнерумду ошол окуядан кийин таап алгам да. Жанагы карыз болгондон кийин. Себеп дегенде бүт нерседе жакшылык бар да. Кытайда кыйналып жүргөн мезгилде биз баягы башка да заказдар кылып коебуз да. Бизге пакет заказга түшүп калды. Бух хаус бар го бизде Кыргызстанда. Ошого пакет алып барып беришtik да. 30 000 штук пакет заказ түшүп калды. Алибабадан жазып, заводдорду таап анан чалдым. Чалсам бир жаш Кытай бала экен. Экөөбүз жакшы сүйлөшүп калдык, келишип. Ал дагы биринчи иштешкенде $2000 менен иштешип артка кеткен экен ал Кытай. Минуска иштептир сиз менен. Минуска иштептир. Бирок неге? Минуска. Мындай. Ал мага бааны туура эмес санап берип алат да. Кийин ал биз кошкондон кийин ал менен иштешип кайра мен уже клиентке берип койгом акчанычы. Мен айттым да мен уже клиентке берип койгомун десем, болуптур мен кетип, мен артка кеттим деп айткан эмес. Ошол сенада эле берейин деп берген да мага сенаны. Кийин экөөбүз жакын болуп кеткенин көрсөтүп айтып атпаймынбы? Максат, экөөбүз биринчи иштешкенде мына $2000 минуска кеткенмин деп. Бирок мен баягы сөзүмө туруш үчүн дейт. Ушундай да кытайлар бар. Сөзүмө туруш үчүн дейт. Ошол сенада сага бердим дейт. $2000 кетсем да. Ошодон партнер болуп калганбыз. Азыр Ивен деген Кытай жүрбөйбү? Мисалы ошо менен партнер болуп ошол жерден башталган. Достугубуз. 97-жылы болот мисалы. Эң жакшысы ошол. Ошодон башталган, анан биз өзүбүздүн брендти негиздегенден кийин освещение таркатып, анан азыркы обороттор Кудайга шүгүр башталды. Бирок азыркы мен иштешип аткан партнерим бул в основном кийим багытында чыгарат. Кийим чыгарат чоң суммадагы. Андан сырткары эко пакет чыгарат. Андан сырткары рюкзак, сумкаларды аябай чоң суммада чыгарат. Булар клиенттер көп. Африкага, Европага, бүт. Сиз ушундо техникалык каяктан чыгарасыз? Техниканы мен Гуанчжоу тарап менен иштешем. Бул кытайларда мындай сфераларга бөлүнгөн да. Ар бир шаарбы мындай? Ар бир шаар. Гуанчжоу кийим боюнча дагы жакшы белгилүү, бирок Гуанчжоунун жанында Жоңшан деген шаар бар. Гужин деп коет. Дүйнө жүзүндө 70% освещение жарыктык ошол жерден таркайт. Мекени. Мындайча айтканда барсаңыз бүт магазиндер освещение жолдун боюнда. Ошол жерден башталат. Мен ошол жерге келип, кытайлар менен договорду түзүп, дос баланы ээрчитип алдым. Ал мага гарант болуп, мага товар алып берген. Бир фура ошол жерден башталган. Биринчи фура. Менин мындай кызыктуу суроо бар да. Жана бизде проспект пайда болду жана популярныйчы. Лампалар кытайлардыкына окшошчу. Сиздин колуңуз жака тийген жокпу? Жок, бир салым бар. Жок. Просто мен көргөндөчү ошондой лампаларчы. Кытайда муну көрүп атсам, Кытайдын лампасы турат. Кытайдан кеткен. Көп эле жерлерге тийди. Салымыбыз жакшы эле. Бул азыр тренд болуп аткан лампалардай. Манастын көчөлөрүнө коюлган светильниктерчи. Аябай жакшы парктарды жасайбыз. Баягы стадиондорду жасадык. Көп эле жерлерде бар. Ал жагынанчы. Мен бул чыгарылышыма эмнеси менен жагып атат дейсизби, Максат байке? Өзү биз толтур ишкерлерди көрсөттүк да. Ар кандай жолдор бар да. Сен жакшы окуйсуң, жакшы кыласың, анан барып дүйнөлүк компанияда иштейсиң. Азыр акча топтоп анан стартаптарга кетесиң. Экинчи жол бул кичинекейсиңден бери кыйналып бир нерсе сатып, жана кафе, общепиттер иштетесиң. Керектелер эмелерди ачат. Мындай бир жерде турган бир магазиндерди ачат, ал жака бир производство кылат, керектелер цех, завод ачат, тойбоз. Бирок сиздин ишиңиз, бизнес моделиңиз такыр башкача. Бул биздин сүннөтүбүзгө жараша перепродажник, мындай перепродаж. Сатып алып, кайра сатуу. Өзү содада береке бар дейт го, жараткандачы. Бул канчалык чын? Аябай чындыгы бар. Мисалга айтат да, содада береке бар дегени бул мындай түшүнсө болот. Мисалга береке адамдын мындай 10 жерден келет дейт, 9 содада, мындайча айтканда 9 содада дейт да берекени. 10 береке болсо 9 сода. 9 содада деп айтылат да. Анан муну деле көбүнчө айтып жүрбөйбү? Эки учурда бар береке бар деп. Тобокел кылганда анан сабырдуулукта дейт да. Сен тобокелди биринчи кыласың, сабырдуулук менен күтөсүң. Ошол жерде береке бар да. Почти сиздин ишиңиз экен да. Тобокелге барасың, анткени билбейсиз да, Билбейсиң эртең эмне болуп кетишин. Мындайча айтканда мындай. Ал мезгилде бизге эч ким айлык бербейт. Мындай туруктуу кирешең жок да, бизнес системага түшүндүрмөйүн сайын ал жерде туруктуу киреше болбойт адам. Мисалга сен 1 жылдык кирешени 1 айда деле таап алышың мүмкүн.
1 жылдык кирешени 1 жумада деле жоготуп жиберишиң мүмкүн да. Мындайча айтканда. $500,000 заказ бердиң, келгенде товар начар чыгып калды. Не кыласың аны? Минус да барды. Кайтара албайсың, аны сата албайсың. Же бир минуска сатасың. Себеп дегенде Кытайдан 100% товар Кыргызстанга барат, бирок кайтпайт. Кыргызстандан Кытайга товар жибериш үчүн ушунчалык эле мисалга ткан $100 менен жетет. $100 менен Кыргызстанга келет кайра. Аябай кымбат. Мындайча айтканда мүмкүн эмес да Кытайдан кирип кеткен Кыргызстанга товарды возврат кылып кайтарыш. Өзүң минуска кетет экенсиң. Өзүң минуска кетесиң. Аябай минуска кетесиң. Ошодон башталган ишкерлик, ошодон эми обороттор көбөйүп кетип, мындайча айтканда мен азыркы учурда эми баягы түшүнүктүү болуш үчүн айтып коеюн. 3 сферада иш алып барабыз. Освещение, главное. Освещение, бытовая техника бар, чоң суммада. Чоң суммада. Бытовая техника бул жана кир жуугуч машина, идиш жуугуч машина, микроволновка, бүт ошолор. Короче, менин үйүмдө турган микроволновка бул кытайча жазуулар менен да. Сиздин да колуңуз тип кетти окшойт ошо үйүмдө микроволновка. Балким бардыр. Чоң суммада. Газ плитка, бүт эми баягы үй тиричилик техникаларына колдончу нерселер. Чоң суммада. Анан үчүнчүсү бул кийим багытында көбүрөөк иштейбиз. Wildberries'te баларга товар беребиз. Көбүнчөсүчү. Кийим багытында ошо рюкзак, сумка, женский кийимдер. Анан үчүнчүсү эко пакет. Эко пакет дегенде биз Кыргызстанда белгилүү эле мына глобустарга да биз беребиз. Пакеттер жана биз көтөрүп жүргөн пакет. Жана неткановый деп коет, азыр чыкты. Неткановый пакет. Жана эко пакет деген. Эко пакет деген. Мен короче эми Бишкекке барганда жана облустан бир жакын пакетти калганда сизди эстейт да. Максат ага. Бимарга беребиз. Ошондо сиз эми Кытай тили билгениңиз үчүн, байланыштыруучу жактан кыйын болгонуңуз үчүн бул жак жеңилирээк экен да сиз мындай ишкерлик алып барганда. Эң негизгиси бул жерде сүйлөшүү да Кытайлар менен. Кандай типте сүйлөшөсүң? Мисалга Кытай туугандар менен биздин ойлонуубуз дагы башкача болот да. Мисалы үчүн мындай кээ бирки Кытай туугандар бар. Мисалга булардын мурдатан бир эми бунун мындай канына сиңип калган бир системасы бар да. Эми буну баягы ишкерлик кылып жүргөндөр же Кытай менен иштешем дегенде билип алыш керек да. Мындай системасы бар. Экөөбүз мисалга биринчи жолу бир келишимге договор түзүп атабыз. Бул Кытай ошол договорду алыш үчүн эмнелерди гана кылбайт да сен үчүн. Сервис бүт бардыгына. Сенин заказыңды алып алгандан кийин уже карабай коет ал. Товарды кечиктирет же өзгөртүп, ушундай системасы бар. Кээ мындайча айтканда азыркы жаштардын эмес Кытай. Бир аз өтүп калган поколение ушундай система менен иштейт. Өзү мурунку биздин деле поколениябызда мурунку эптеп бир нерсе алып кылыш керек дегендей элекин. Акчаңды алып ал десе ал көңүл бурбай коет да. Ушундай немеси чама. Анан экинчи системасы бар. Сен заказды аябай жакшы кылып бересиң, барганда башка товар чыгып калат. Арзан салып берет. Себеп дегенде мындай да буларда. Мисалга могу стаканды сен 100 сом кылып жасап бер деп айтасың да. Негизи на самом деле бул 200 сом да. А бул Кытай айтат, мен 100 сомду кылып деле жасап кое берем муну дейт да. Бирок сапаты болбойт. Допустим, бир прожекторду айталы, мен өзүм лампама байланыштуу. Ошол прожекторду мисалга 5000 сом кылып жасасаң болот, 3000 сом кылып жасасаң болот. Ичиндеги запчасттарын аябай начар колдонушат да. Сапатсыздын колдонот. Мындайча айтканда ичинде бул сборка болот да. Сборка болгондо аябай арзан сырьёну колдонушат. Сырты жылтыраак, ичи кылтыраак. Ошол. Ошол кетти. Бирок мурдалары мындай түшүнүк бар эле го бизде. Бул Кытайдын тапары сапаты начар. Китайский деп. Made in China деп. Китайский, российский дейт эле го. Бирок азыр Кытай аябай кандай жакшы системага көтөрүлүп алды да. Мурда кандай болгон? Мен баягы политиканы окуган себептен жакшы түшүнөм да. Мурда Кытайдын мамлекети ишкерлерге айткан. Силер производствону үйрөнгүлө. Лишь үйрөнгүлө. Качествону анан көтөрөсүңөр деген да. Биринчи үйрөнүш керек сборканы кандай кылыш керек. Булар сборканы общий үйрөндү, мамлекет мындай колдоо көрсөтчү үйрөндү. Кийин Кытай полностью үйрөнүп чыккандан кийин эми качествого басым жасагыла деди Кытай. Булардын ишкерлиги аябай мамлекет менен байланыштуу да. Колдоо көрсөтчү. Мындай бекер дебейбиз, эми мындай узак убакытка баягындай мөөнөткө бөлүп төлөшүүлөрдү берет. 2 же 3% менен акча алат булар. Годовой. То есть булар ошо количество менен, бирок ошо аз процент менен количествонун табабыз дейт экен да. Ошон үчүн булар баарына берип туруп, бирок бир учур келет, как я понял, сиздин логикаңыз боюнча кымбат татып салат. Бир аз көтөрөт. Бирок эми ал мезде качествону дагы улучшать этип көтөрөт да. Азыр Кытайскийдин
сонун кассалар мен бар эме да. айтып да, Аха. допустим, Apple де Miro компаниялар бар, алар деле башына барып туруп, Ошол. азыр бренд кылып салды, ошо эң кымбат, бирок маржасы чоң да. Ошол. Булар деле ошондой нерсе кетет да, анткени Ушундай буларда нерсе. объем, керек болсо бул кааласа Apple да өчүрүп салат да рыноктон. Бар производствону өзүнө алгандан кийин всё бүттү экен. Кытайлар мындай монополист болгонго кадимкиден мүмкүнчүлүгү бар экен да. Мүмкүнчүлүк бар. Эми бул баягы мен баягы ишкерлер иштеш үчүн бул баягы минус жактарын айтып койдум. Жанагы эки минусу мисалы ушундай системалары бар да. Кийин көңүл бурбай коет, карабай коет, товарың чыгып калса возврат проблеманы чечпей коет. Мындай болбош үчүн эмне кылыш керек? Мындай болбош үчүн аны биринчи заводду аябай жакшылап караш керек. Ал ишеничтүүбү, ишеничтүү эмеспи, анан сен аны сүйлөшкөндү да билишиң керек да. Кытайларда мисалга мындай. Иштешкенде узак убакытты көздөш керек да. Бир эле алып коюп жок болуп кеткен эмес. Кытайларга ушул нерсени жакшылап түшүндүрүш керек. Ал үчүн тил билиш керек биринчи. Сүйлөш переговор жүргүзгөндү билиш керек, шашпаш керек, жолугуш керек, көрүш керек. Мындайча айтканда ишкер адам кийинчерээк жүрүп психолог болуп калат экен да. Мен азыр мисалга бир Кытайды, жаңы бир Кытай келсе, примерно түшүнөм да. Буну мен иштесе болот же, болбойт деген. Мисалы үчүн могул Кытай менен иштесе болобу? Булар ишкер эмес да. Булар эми бул биздин колубузда иштеген бала да булчу. Булар жөнүндө айтканды кылат. Мындайча айтканда, эми мен баягы Кытай туугандарынын бир аз минус жактарын айтып кетсем, Мындай жакшы жактарын жамандап койбой. Жакшы жактары мындай. Бири менен иштеш оңой буларда. Кандай десем, партнерство болуш аябай оңой да. Аны кантип түшүндүрсөм, мисалыга мону стаканды экөөбүз 3 киши биригип производство кылабыз деп сүйлөштүк да. Мен бир гана могул жерин кармоо үчүн жасайм. Сиз могул жагын жасайсыз, бирөө могул жерин жасайт. Мисалы эми бул. Телефонду деле. Булар ушуну бириктирип туруп эле бири только могулун жасайт, бир гана. Бири могуну, бири муну. Ошол себептен профессионал да булар. Бир нерсени жасай берген себептен. Мен бирде бир жерге барып көргөмүн. Бир фабрикада эки коңшу, мындайча айтканда, сосед фабрика бар экен. Бирөөсү бир гана ак футболка тигет. Бирөөсү бир гана кара футболка тигет. Бул сиз элестете бериң. Бир ишти адам күнүнө кыла берсе, ал профессионал деңгээлге жетет да. Ооба. А бизде кыргыздар кандай билет? Могун бардыгын мен жасайм дейсиң да. Бардыгын мен тапсам деп. Мен бербейм, мен бардыгын мен жасайм. Сен жөнүнө кой дейт да. Бирок ушуну жасап эме кылгыча, кыйналгыча, наоборот, объемдон унутулуп калат, убакыттан унутулуп калат. Өсүүдөн Мына жердеги пайданы караң. Бул эми динге салып караганда деле береке да. Могул дагы акча таап атат, канча адамды иш менен камсыз кылып атат. Могул дагы, не могул дагы 3 киши. 3 киши бириккен жерде сөзсүз түрдө береке болот. жарыктылайын деп атпады эле. Кимде ким мен ыраазычылыгым үчүн чогуу ишкердик алып барсам, мен 3-чү болуп берем. 3 болуп берсе 4-чү болуп берем. Ошол да. Буларда мындай партнерство аябай жеңил да. Ушинтип эле сборка кылып курап коет. Мындайча айтканда, Кытайда эмне себептен производство аябай жеңил. Ар бир завод бир эле нерсени чыгара берет да, профессионал болуп. Ошону эле бир адам келет дагы сборка кылып чогултуп туруп, сыртка экспорттоп чыгарып берет. Биз мурунку чыгарышта Адилетбек менен сүйлөштүк эле, айтты эле, ар бир шаар бул жакта специализациясы бар, бир эме, бир нерсеге депчи. Бул чындык. Чындык. Мисалга мен айтып аткан жаңы Гуанчжоудо освещение сатат. Шандong деген шаарында дүйнө жүзүндө техниканын бардыгы ошол жактан, спецтехникалар. Иу шаарда бижутерия жана Иу шаарында негизгиси бижутерия менен таанымал, бирок бул жерде Кытай боюнча эң чоң базар ушул жерде жайгашкан. 6 блоктон турган. Бул жер мындайча айтканда бүт товарларды ушул жерден таап алсаң болот. Анан бирок бул жерде көбүнчөсү ортомчулар отурат. Заводдор жок көбүнчөсү. Мисалга ушул жерден айтып кетейин. Ортомчу менен иштешкендин и завод менен иштешкендин дагы экөөнүн айырмачылыгы бар да. Ортомчу менен иштешкендин бир пайдасы, ортомчу менен иштешкен, аларда ар дайым стокто даяр товар болот. Даяр товар менен иштешем дегендер жакшы бир экспортный компания кылып аткандар менен иштешип, даяр товарды алып иштешкен жакшы. Жок, мен күтөм десең, завод менен иштесең, алардын өздөрүнүн талаптары бар. Объем. Мисалы, могу кружкадан 100 000 штук беришиң керек деген. И буну күтөсүң, 1 ай жасайт. А 1 ай жолго кетет. Бирок себесі эмес арзан чыгат. Чыккан эки системасы бар да, иштешкен биздин ишкерлер келип калса, эгерде жок, мен даяр товар алып сата берем десең, стоктогу товарды алып кете бересиң ортомчулардан. А бирок жок, мен заводдон завод менен иштешким келет десе, анда объемду берип, заводдон жасаттырып алып чыгып бересиң. Маспайке муну аягында жыйынтыктап эме деп сүйлөшкүм келип атат да. Өзү Кытай менен эми бизе дайыма тандоодо, мен ушу Америкада компания иштегендерди тарттым, Кыргызстанда иштегендерди тартып атам, мен Кытайга келип атам да.
кайсыл жак менен сиз эми геополитиканын бир аз түшүнүгүңүз бар экен, кайсыл жактан мындай перспектива көбүрөөк? Объемдору менен кантип биз кыргыз ишкерге түшүндүрөбүз, бул жак менен иштесек биз дүйнөгө мындай чачыратып, мындай жаңы нерсе кылып алабыз экенин. Менин бул жекече оюм боюнча биз Кыргызстанда кийинчерээк мындай өндүрүшкө басым жасай беришибиз керек да. Колдон келишинче өндүрүш жакшы баары. Азырынча бизде баягы өндүрүштөн кыйналышыбыз мүмкүн. Кээ бир запчасттар чыкпай, баягы сырьёлор чыкпай. Бирок менин оюмча биз өндүрүшкө басым жасасак Кыргызстан алда канча алдыга кетебиз. Бирок ага чейин эми бул Кытай, мындайча айтканда бул океан да. Океан. Биздин жакынкы өлкөбүз, кошунабыз. Ошол океандан алып туруп эле могу Кыргызстанга сала бериш керек да. Мындайча айткандачы. Мындай айткан бир сон сөздөр бар. Кичинекей прутта акула болгондон көрө чоң океанда акула болгон жакшы дегенчи. Ал жагы жакшы. Анан мен кытайларга көпчүлүк кытайларга баягы жакын кытайларга тамашалаша берем. Силер менин 4 жылдык эмгегимди Кытайда алдыңар дейм да. Эми силердин Кытайдагы нерсеңерди мен Кыргызстанга алып барышым керек деп тийишип коем да тамашалапчы. Ошончо убактым кетти, мен Кытайларды алып барышым керек. Адилет экен ошол жакта айтат. Кыргызстандар биз Кытайлар иштегенден көрө кыргыз балдар бул жака келип Кытайларды иштетип өзүбүзгө мамлекеттик салым кошкон жакшы деп. Мисалга бизди алып карасак деле азыр кече офисти көрдүңүз да. Офисибизде бар, мисалга колубузда 7-8 кытайлар иштейт. Эми бул деле биз үчүн бир аягында чоң ийгилик да. Кытайга эле өзүнүн офисибизди алганыбыз өзгөчө бир чоң жетишкендик жакшы нерсе. Маслаке, бул жакта буларды дискотека башталып кете элек да Кытайларда. Бул жакта сөмкө кылыш аябай оор экен, ошондуктан аябай чоң эмгек. Сөз түрдө эгер бул жеречен көрсөңөр, жактырууну басышыңар керек. Баспасаңар бетиңер жок экен, эми ушунча Кытайга келип эмгек кылып, анан жактырууну баспай койсоңор, о Кудай. Жактырбаскыла, комментарий жазгылам. Анан мындай. Көбүрөөк комментарий жазып, эгер кайра чакыргыла Максат байкени көбүрөөк бизнес жөнүндө айтып берсин десеңиздер, биз Максат байкеге кайрылабыз. Сиз жок дейбиз. Рахмат чоң сизге дагы. Сиз келипсиздер. Кытайга келгениңиздерде ар дайым кызматтабыз. Буйрса. Биз чындабында мен масштабтар өзгөрүлдү. Кызыктуу болду, булар дискотека кылып жүрдүк го уже. Максат байке, коштошкондо мындай, коштошкондо кантип коштошолу? Коштошкондо эми буйрса биздин Кытайча. Кытайча. Кытайча коштошубуз керек. Сайжен деп коюш керек. Сайжен деш керек. Сайжен деп коелу. Сайжен. Сайжен, сайжен. Акыркы кайрылууңузду айтып бердиңиз. Эми биздин катталуучуларга эми негизи Кытай менен иштеш дагы эми мындайча айтканда аябай кандай деле оор эмес. Эми бирок эң негизгиси мен баягы ишкерлерге акыркы жолу бир кеңешим айтып коеюнчу. Эң жакшысы бул Кытай тилинде окуган балдар Кытайдан партнер табыш керек. Кытай ошондо жеңил кетет иш. Баарыңарга ийгилик, эми келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз, ар дайым кызматтабыз. Максаке. Сау болду, көрөм. Максаке скоро кыйнап эме кылабыз. Сага толук чыгарышка. А так эме кылганга эгер кыска болуп калса, Кытай